Так, саламатсыздарбы? Бүгүн Оштобуз мынау Көстрой деп аталган ушу курулуштарды көзөмөлдөөчү мекеменин жетекчиси Нурдан Орунтаев мырза Ошко келди дейт. Анан азыр Оштого жана мыйзамсыз курулуштарды кыдырып өз көзү менен жеринен таанышайын деп атыптыр. Ошого жараша чаралар көрүлөт дейт. Анан чагылдырып бере элеми? Себеби Оштого ошого окшогон нерселерден өтө көп эмес, Бишкектегидей эмес. Бирок бир 4-5 ушундай курулуш компания бар. Бардыгы эмес. 4-5 бар. Мына жыйын болуп атыптыр. Урматтуу боордоштор, бул жарнама сиздер үчүн. Адамды бактылуу кылган иш болот, күлкүнү көрктүү кылган тиш болот. Сиздердин күлкүңүздөргө көрк кошууга Ваш стоматолог клиникасын сунуштайбыз. Ваш стоматолог тишиңизге пломба коюу, имплант кадоо, брекет кадоо кызматтарын көрсөтөт. Мындан сырткары урология жана гинекология бөлүмдөрү дагы бар. Дареги Москва шаары, Лухмановская метросу, Светозерская көчөсү 32. Телефону +7 925 960 0075 +7 925 891 88 84. Тишиңиз оорутпай калса эле бемарал жүрө бербеңиз. Тиш сыйлаган зор болот, тиш кордогон кор болот. Азыр бул жер сиздерге түшүндүрүп кетсем, бул баягы Эмаком курган үй. Анан Эмакомдун бул жери ошо мыйзамсыз болуп табылып, кыйлага чейин документи азыркы күнгө чейин бүткөн, адамдар жашап атат, бирок документи берилек. Анткени бул баягы буга бир нече себептер айтылып жүрөт. Долбоордон чыгып кеткен, долбоорду өзгөртүп берген өз башынча деген, анан могу каналга жакын болуп калган, дагы эмне ошого окшогон жанагы эмеси бар. Себептери айтылып жүргөн. Ошол. Электричество менен жаткан жаш семьялар көп да бул жерде, жаш балдачы. Аларга деле отопление маселеси да чечилип калып жатса. Эми отопление маселесин эми өзүңүздөр көрүп атпайсыздарбы? Мощность жетпейт. Бизде мүмкүн да бирде мэрияга барганыбызда ошондо айткан жаныбызда поликлиника бар. Ошол жерге улап берсе болот. Котел барбы bu жакта жакын жерде? Поликлиниканын котелу бар, бирок ошонун немесин карайлы, мощностьты карап туруп. Мындайда эми котел боюнча эгер поликлиниканын котелу болсо, эми ага кошсо болот. Бирок анын объемун чоңойтуш керек. Киловаттын чоңойтуш керек. Ошого жараша болот. Уруксатпы? Мындай кылалы, биринчиден мен өзүм мынакей чечим кылып, ушу документтештирүү маселесин чечип берейин. Андан кийин ошо документин алып алсаңыздар, анан акырын-акырындан мындайча айтканда тиги отопление маселесин да чечсе болот. Берки коммерческий тарифтен төлөбөй каласыңар. Ошондой кылбайлы, кандай дейсиздер? Свет, сууну коммерческий төлөп атабыз да, ошо документтештиргиче биз мындай как физическое лицо ата эл катары эле төлөсөк болду дейм. Жок, эми бул мындай да, ошол эле электричество боюнча өзүнүн мынакей национальный энергохолдинг бар. Алардын дагы өзүлөрүнүн мыйзамдары бар. Ошого жараша эми сиздерди мен аякты менен дайым сүйлөшүп көрөм, бирок навряд ли. Анткени аларда өзүнүн уруксатын бербейт. Ошол эле учурда мынакей сиздер да, допустим, ошол эле сууну деле коммерческий тариф менен төлөп атасыздар азырчы. Туурабы? Баардык эмне болсо ошонун баарын силер коммерческий тариф менен төлөп атасыңар. Эми бул 2 эсе 3 эсе кымбат. 4 эсе кымбат. Болгону мен сиздерден мынакей азыр келип сиздердин астыңыздарда эми айтайын деп атам, ушул документтештирүү маселесин мен чечип берейин деп. Рахмат. Ошону чечип берсем, анан акырындан анан жанакы отопление маселесин чечели. Эми ал жагынан да биз жардам беребиз. Мынакей бүгүнкү күндө мынакей архитектор турат, каяктагы. Архитектура жетекчиси дагы Жангелген бала, таанышып алсаңыздар болот. Ушул жигит ушу сиздердин маселеңиздерди алып барат. Мынакей сиздердин көзүңүз чөрүү тапшырмасын берейин. Азыркы учурда мынакей сиздердин үйүңүздөр астынан 1,5 метр кызыл сызыктан чыгып кеткен. Бул бир. Аркасынан жана водоохранный зона деп коет, ар жакта суу өтүп турбайбы? Ошого мындайча айтканда бир 3 метрдей кирип кеткен. Эми анын баарын чечишибиз керекпиз. Мунун нормаларын баарын карап чыгышыбыз керекпиз. Ошол эле учурда мынакей парковка маселеси бүгүнкү күндө жаңы норма эмес. Эски нормалар менен эсептегенде 19 парковка жетпейт. Ал парковка маселесин чечиш керек. Эми мунун баарын баягы кылдаттык менен биз эсеп чотун чыгарып, мындайча айтканда чечкенге аракетибизди кылалы. Бирок убакыт керек. Мен сиздерге сразу эле айтып атам, 1-2-3 ай убакыт керек. 5 жыл бүткөн күтөбүз, 2-3 ай. 2 ай чыдайбыз. Байке, сиз сурайын деп атасыз эле. Айтып бериңиз. Нурдан Кемелович, рахмат биздин ошол үйдүн көйгөйүнө көңүл буруп келгениңиздерге, анан президентибизге
анан Таши мырзага дагы рахмат. Отопление маселеси боюнча. Мына мурда келгендер мен ошол эң биринчи келген жителдерденмин. 2021 киргенбиз. Ошондо ошо Эмакомдун өкүлдөрүнүн айтылган болчу. Ошол азыркы айтылган эме. Мына котельный бар ал жерде. Бирок мощности жетпейт. Бирок Эмаком ошол жерге дополнительный котел коюп берип, договор кылып атабыз деп айтылган болчу. Если мүмкүн ошол болсо, ошол жакшы вариант болот калат. Байке, эжекелер, Эмакомдон эчтеке күтпөй эле коелу. Бүгүнкү күндө ал компаниянын мындайча айтканда абалы оор. Азыр булар ошол мага юристи келгенине мен сүйүнүп атам азыр, чынын айтканда. Хорошо, бул Ачык эле сөз. Эмакомдун мынакей Ош шаарында 4-5 объектиси бар, бардыгы проблема. Ал компаниядан эчтеке күтпөй эле коелу. Если кандайдыр маселе болсо, давайте чогуу чара чечели. Ошол эле мынакей биякта бул үйдү азыр биз документтештирүү астында дагы баардык жанакы техникалык жактан дагы изилдеп чыгышыбыз керекпиз. Мунун баары жумуш. Ичинде арматурасы барбы, жокпу, ошодон бери билишибиз керекпиз. Бул Кудайдын бетин ар кылсын, бар жер титресе, ошол сиздерди басып албайбы деген ой. Биз ошонун баарын изилдеп туруп, анан заключениясын беришибиз керекпиз. Ал жөн эле сөз болбойт. Ал деген 5-6 мындайча айтканда биздеги мамлекеттик курулуш агенттигиндеги 5-6 органдын заключениясын чыгарышыбыз керекпиз. Сиздерге келип турат, келип изилдешет. Баардыгын тешип чыгышат. Кээ бир жерин ачык эле айтам, мынакей дрель менен тешип ичинде арматурасы бар экенби же жок экенби деп ошодон бери карайт. Так что шашпаңыздар. Бирок мен курулду. Ушул жерде күн көрүп атасыздар, жашап атасыздар. Ошого жараша чечкенге аракет кылалы. Дагы бир маселе, мисалы үчүн азыр айттыңыз, бир техникалык документтер даярдаш керек да. Анага да кандай бир финансылык чыгымдар кетет, акча каражаты кетет. Ошол жагынан дагы кандай болот? Биз жителдер чогултабызбы? Же бир кандай бир мындай кылалы. Ошону дагы такташып алсак, Бул нерсени ачык эле айтайын, бүгүнкү күндө мынакей жанакы согласование, дегендей баягы экспертиза деген маселелер бар. Анын баарын биз өзүбүздүн күчүбүз менен бүтүрүп беребиз. Бизде болуп аткан мындайкей баягы услуганын баарын орусча айтканда, ошонун баарын өзүбүз жабабыз, эч маселе кылбаңыздар. Анын баарын өзүбүз эле жаап берели. Болгон жардамыбыз ошол болсун биздин. Анан сиздерден келип баягы бирөө, мынакей ачык эле айтайын, бирөө келип акча чогултуп, же кандайдыр бир мен тиги Орунтаев менен сүйлөшүп койдум, же тиги органы менен сүйлөшүп койдум деген андай болбош керек. Азыр көбөйүп кетти ошондой. Андайга баш ийбеңиздер. Эгер маселе болсо, мынакей архитекторго түздөн-түз барсаңыздар, ушул киши, ушул бала мындайча айтканда, ошо ордунан жооп берип, эмне маселе болуп аткан болсо, ошого жооп бергенге дайын. азыркы мезгилде мына көрүп атабыз. Убагында мына жителдер подтверждение кылса керек, Эмаком күркүрөп аткан убакта алганбыз. Барынча. Баягы азыр мына жаңы саясат менен QR коддор деп атасыңар. Ошол жакшы болуп атат. QR кодду карап документтин мыйзам чегинде мыйзамдуу экенин билип атабыз да. А убагында ошондой плакаттар болгон Эмакомдагычы. Мынанчасында 20 жылдык квартал бүтөт депчи. Бул жакта жакшы иштер болуп атат. Президент политикасын сиздер жасаган иштерди колдойбуз. Ойлойбуз, бизге дагы ушундай бир ошол илешип, жаңы замандын, жаңы саясатын илегенде үйүбүз документ алып калат деп. Рахмат сиздерге. Мен сиздерге байым кыскача түшүндүрүп берейин, эмне жумуш аткарылат. Биринчиден жанакы жер маселеси. Жери дагы жакшы баягы госакт экен. Ошонун негизинде баягы биз астындагы жана кызыл сызыкты 1,5 метр маселесин чечишибиз керекпиз. Артындагы жана водоохранный зонанын маселесин чечишибиз керекпиз. Бул бир, ошо жер маселеси боюнча эле. Андан кийин жанакы техникалык кароодон өткөрүш керек үйдө. Биздин атайын баягы кызматкерлер келет, ошолор келип, тешүү жерин тешип, карап, баягы ультразвуковой деп коет, ошо менен баягы жаңы оборудованиялар алганбыз. Ошо менен келип текшерет. Бул эки. Андан тышкары жанакы болгон эмне иш кагаздары болсо, мынакей азыр юристтен да сурап атабыз, бизге жөн эле берип койгулачы депчи. Биз ошону алып туруп сураймыз сиздерден. Ошону бизге жөн эле өткөрүп берип койсоңуздар, эмне кагазыңар болсо, хотя бы планировкасы, эскизи болобу, ошону берип койгула, биз ошонун негизинде анан баягы АГЗ чыгарышыбыз керекпиз. АГЗ деп коет, архитектурно-техническое заключение. АГЗ чыккандан кийин анын проектини согласование өткөрүш керек. Согласованиясы бүткөндөн кийин экспертизага бериш керек. Экспертизасы бүткөндөн кийин анан реестрге отургузуп туруп, анан биздин дагы бир кызматыбыз анан вотко баягы кол коюп берет. Вотко кол коюп берип, сиздерге бергенден кийин анан техникалык паспортты өзүңүздөр аласыздар.
Ал жак акча төлөмөй. Ал мага эмес, биздин кызматка эмес, ал мына госрегистрге барып, госрегистрге акча төлөш керек, техпаспорт. Өзүнүн госпочтасы бар да. Андан тышкары эми заказчик маселеси бар биякта. Заказчик маселесин сиздер ушу жерди өткөрүп берүүгө дайынсыздарбы? Ооба. Жерди өткөрүп берилечи. Жерди эле бизге госактысында берип койгулачы. Бизге ошол эле керек. Анан жанагы болгон эмне иш кагаздарыңыздар болсо, давайте бизге бергиле, биз өзүбүз ушу элдин маселесин жаап берели. Эми сиздер жаап албайсыздар, ачык эле сөз. Эваком компаниясы бүгүнкү күндө эми оору абалы оор. Ошол себептен сиздерден баягы үмүт өтпөйлү болду. Бизге болгон ошо документтерин бериңиздер. Биз өзүбүз заказчик болуп, өзүбүз баягы маселени жаап алабыз. Урматтуу агайым туугандар, эми ачык эле сөз, маселе оор. Бирок эми чечип беребиз. Кичине күтө туруңуздар. Баягы юридикалык жагын, техникалык жагын биз жабалы. Анан ошонун негизинде бир 2-3 айдын ичинде Кудай буйрса ушу иш кагаздарыңыздарды бүтүрүп берет. Куш келипсиз, саламатсызбы? Мырза мырза, мындай болду да азыр ушул жер боюнча, ушуга окшогон каналдын боюндагы жерлер боюнча суроо болду. Жанагы мынау суулардын, каналдардын жанагы водоохранный зонасы деп коет экен. Ошону бизде Ошто жер тар, ошол охранный зона көп коюлуп калган. Ошону өзгөртсө болот да деген суроо. Мисалы чет өлкөлөрдө жанагы каналдан бетон кылып деле баягы дубал кылып көтөрүп чыгып кетип атышпайбы? Бизде эмнеге кылса болбойт, а башкаларда боло берет деген суроо да. Эми ал техникалык жактан караш керек. Бул биринчиден. Эми экинчиден аны өзгөртүү үчүн атайын баягы нормаларды иштеп чыгыш керек. Ошону. Үчүнчүдөн ошол нормалардын негизинде жанакы атайын стеналарды куруш керек. ГОСТ иштелип. Мисал катары айтып кетейин, мынакей ошол эле Ош шаарындагы жана Ак Буурадагы канал салынган. Атайын жанагы укрепительный сооружение деп коет. Ошонун негизинде ал иштер бүткөндөн кийин баягы кыскартса болот. Бирок эми анын баарын баягы техникалык нормаларын карап чыгыш керек. Мен сиздерге эми азыр баягы специалист катары жооп бере албайм, бирок логикалык жактан ошол эле каналдарды мынакей четинен мисал катары айтып кетейин, ушу Бишкек шаарында да чечилип келет. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле мынакей дагы бир Бишкек шаарында дагы бир канал бар. Ошонун четин укрепление кылып баягы чечүүгө аракетин көрүп атат. Эми андай маселе бар. Мисалы азыр мына жерде жөнөкөй логикалык маселе да, жанагы бул ошол каналдан качуу үчүн наркы жактагы кызыл сызыкка чыгып кеткенге аргасы болгон да бир жагынан. Эми строитель катары түшүнөт. Мен сиздерге берчи картасын көрсөтүп берейин. Могу турган үй. Ушул үй. Астынан 1,5 метр кызыл сызыктан чыгып кеткен. Экинчиси мынакей водоохранный зона деп коет. Водоохранный зонанын мынакей чети кирип кеткен да. Үйдүн чети мындайча айтканда где-то бир 2 метрден 2,5 метр биягын ойлго чейин мынакей 3 бурчтук болуп туруп водоохранный зонага кирип кеткен. Бул ушул жерде азыр ушундай маселе бар. А ошол эле мынакей бул үйлөр ошол эле үй бүтсүн анан андан кийин эми чечебиз деп атпайбыз. Жок, болгон азыр эми мынау ушул водоохранный зона деп ушунча место коюлуп атпайбы орун? Эми 20 метр, 30 метр деп. Эми бул кичинекей каналдардын ошол зонасын азайтып койсок деле болот да, бул шарият эмес да өзгөртпөгөдөй. Эми ошого жараша мына укреплениесин кыла турган болсо эгерде, ошол условия менен, анда бул жагын кыскартса болот деген сыяктуу бир нормаларды бир аз өзгөртүп жеңилдетсе болобу деп. Эми четинен азыркы бүгүнкү күндө мен сиздерге мисал катары айтып берейин, ошол эле сниптер. Курулуштагы болгон сниптер 75-жылдан бери өзгөргөн эмес. Биз былтыр 2024-жылы 17 снипти кайрадан иштеп чыгып жаңы киргиздик. Быйыл дагы 2025-жылы калган бир 20га жакын снип бар. Ошонун баарын өзгөртөбүз. Ушул сниптерде баарды көрсөтүлөт. Ошол эле сниптер бүгүнкү күндө биз артта калып калганбыз. Ошол сниптер боюнча. Эми четинен өзгөртүп келатабыз, эми буга да Кудай буйрса баягы убактыбыз жетер эми. Бүгүн күнүңүздү толук кошко арнайсызбы эми? Ошто болосузбу? Биз ээрчип жүрө берсек болот да эми бардык объектилерди. Рахмат. Азыр биз биринчи точкадан экинчи точкага келдик. Бирок биз биринчи ошол Эмакомдун биринчи объектисиндеги маселени айтып берейин. Ал жерде азыр ошол Госстройдун жетекчиси
келип ал ошол мыйзамсыз курулган жанагы 1,5 метр кызыл сызыкка кирип кеткен, жанагы суунун корок зонасына, каналдын корок зонасына дагы бир чети кирип кеткен үйдү азыр мыйзамдаштырып беребиз. Эми буга мындай бир саясий чечим кабыл алабыз дегендей сүйлөдү жанагы Гостройдун жетекчиси. Азыр эми акыры барып ушинтип баягы мыйзамсыз болсо дагы мыйзамдаштыргандан башка айла жок болуп калды окшойт. Азыр эми ошол Эмаком салган, анан дагы кайсы баягы Бойко деген жана азыр камакта жатат. Ошол эки киши монтип экөө салган үйгө келди. Азыр эми бул кимисине экен? Азыр бул экинчи точка. Бул жерде азыр мен түшүндүрүп берейин. Бул жерде мындай курулуштар бар дагы, булар бузулбай калып кеткен. Анан бул жерге жанагы эменин мен билишим боюнча өрт өчүрүүчү кызмат анын машинасы айланып кире албайт деген жүйөдөн улам бул жерге жанагы уруксат кагаздары берилбей аткан. Андан сырткары мына Сулайман тоонун корок зонасы катары мунун баягы бийиктигине да чектөө киргизилген болчу. Ошол бийиктиги дагы ашып кеткен деген эки жүйөнү биз билебиз. Азыр эми бул кандай чечилет, азыр көрөбүз. Хорошо, ал компания менен да чечишебиз. Эми сиздердин маселеңиздер биякта мен билишимче буферный зонада жайгашкан эң чоң маселе. Буферный зона деп ошол эле жанакы биздин Сулайман тообуздун тегерек четинде курулуштардын кабаты боюнча баягы маселеси. Негизинен бул жерге мен билгенден 3төн 5 этажга чейин эле баягы уруксат берилиш керек болчу, бирок сиздердики мен билгенден ушу 6 этаж болчу, э? 5 и мансарда 6. 6 этаж. Мен биякта мен чын айтканда маселе деле көрбөй элем. Бирок билген дагы андан тышкары ушу сотко берилген болчу мурун, э? Кайсы инстанцияныкы? Жогорку соттон чыгып калды эле, эми пересмотрга берели. 349-га чыккан жок да жогорку соттон. Да, Шаардыкынан чыкты, э? Шаардыкы бар. Шаардыкы болсо анда тиги Верховныйдан кайра карап чыгалы. Мындай эми маселе кыскасын айтайын. Сиздердин ошо үйүңүздөрдүн баягы документтештирүү маселесин биз чечип берели. Биз агенттик ошону мойнубузга алалы. Азыр биз компания келсе да компания менен да сүйлөшөбүз. Ошол жерден баягы тийиштүү иш кагаздарын биз өзүбүзгө алып, андан тышкары сиздердин мынакей парковкасы нормасы кандай? 30-га жакын машина керек. Парковка нормалдуу жок койт. Жок да туурабы? Здесь нет парковка. Детский площадка жок. Бастарынан 27 машина керек да. Негизи канча азыр? По факту. Парковка жок жерде. Баста детский площадка стал. Маселеңиздерди чечип берели. Кыскасы. Дагы бир суроош бар да, мына свет, суу каалаган күнү өчүрө берет. Эми мындай, Каалаган күнү өчүрүп элди ушундай чок кыйын акыбалга таштап атат. урматтуу туугандар, Кыш да карабайт, жайды да карабайт. эжекелер, байкелер. Свет менен суунуку эми азыр сиздер коммерческий немеде төлөп атасыздар. Төлөп атабыз. Мунун баягы бир эле жолу ушу документ алуу. Документ алгандан кийин анан жанакы потребительский тариф өтөт. Ошонун негизинде анан жанакы жөнөкөй неме менен төлөп каласыздар. Сиздердин документиңиздерди бүтүрүш үчүн бери жагы дегенде бир 2-3 ай керек, убакыт керек. Мынакей бүгүнтөн баштап биздин кызматкерлер ошо сиздердин үй боюнча маселени ишин алып барат. Сиздерден суранат элем болгону бир 2-3 ай бүтөсүздөр. Конечно, бүтөбүз. 4 жыл күттүк. Ушу атайын биз келдик, мына көрүп алалы. Жерине сиздер менен сүйлөшөлү. Анан ошого жараша баягы чечимдерди чыгарып берели. Эми чечимди чыгарып беребиз. Анын маселеси жок. Сиздердики мынакей башка компаниялардыкына караганда, ошол Эмакомдукуна караганда кыйла жеңил маселеңиздер. Алардыкы вообще мындайча айтканда баягы кызыл сызыктан да чыгып кеткен, бир да кагазы жок. Мен ишенем, ушул компания бизге иш кагаздарын алып келип берет деп. Ошонун негизинде баягы Пикстил келди? шефман. Да, здесь. Здесь Руслан. Канат Руслан. Вот. Вот. Руслан. Компанияңыздар азыр иштеп атабы? Иштеп атат. Бияктын проектлер барбы? Бар проект. Мен сиздерден суранат элем, анда документтериңиздердин баарын толук алып алып туруп бизге келиңиздер. Биз ушул маселени чечип берели. Макулбу? Biz dayarız. Buradan kelmeyin. Проектиңер бар. Проект var. Агызы бар.
Агызы жок болуш керек. Жок, агызы жок. Болгон эле рабочкаңар бар. Рабочий проект бар да, толук туурабы? Проектибиз бар, рабочий. Эскизге бар. Бар. Ну все, хотя бы ошол да. Сиздердики эми башка компанияларга караганда кыйла жеңил. Эми ачык эле айтыш керек. Ошол эле мынакей Эмакомдун үйлөрү боюнча абал оор алардыкы. Эми алардыкын чечип аткандан эми сиздердикин кантип чечип бербейбиз? Чечип берели. Мен сиздерден болгон эле суранат элем, ушул 2-3 ай күтөсүздөр. Мы с большой надеждой вас ждали. Вы просто последняя надежда. Конечно. Надежда последней инстанции. Биз да эме кылдык да, чарчадык уже. Эми компания ачык эле айтыш керек. Компания убагында сиздерге жакшы эле айтылыптыр. Ушуну 5 этаж кылуулар десе болбосо силер 6 этаж кылгансыздар. 5 этаж мансарды менен. Мансарды деген эми ал уже силердики жилой мансарда болуп калды да. Туурабы? Нурдан мырза, Турманжанатка улицага да чөтөт да жаңыдо мына Жеңишстрой салып атат. Бирок ал жакка бизге караганда ал жак более жакын, Соймонтоонун түбүндө эле. Бирок эмнегедир ал жакка 6 этажга уруксат алып туралар. Эми мындай да. Өзүңүздөр белгилеп болгондой эле, канча жылдан бери биздин мамлекетибизде баягы коррупциялык элементтер өнүгүп келген. Убагында булар акчасын бербей койгон. Анан ошон үчүн кол коюп бербей койгон. Жана буферный зонага уруксатын бербей койгон. Ошондой эле болгон да, туурабы? Ачык эле айтпайсыздарбы? Биздики акчасын берсе деле бербей койгон. 4 этажга берип койгон. Ошону айтып атпайбы? Эми ошонун негизинде келип аткан маселе да. Эми азыр андай жок. Эми doğru бизге көрсөтмөй калганбыз. Азыр ошо токто биринчи мага сөз бериңиздер, анан бияка сөз бериңиздер. Ушул мына Лелда мына келип бизде мына президентибиз эки үйдүчү салып бергенде бул 2 этаж эски үйгө ордуна салган да. Муну да бошотуп бермек. Булар кандайдыр бошотууга чыкты ортосуна чыр-чатак чыкканда булар тозолгон. Ону менен тозулуп турат. Бул ордунда проект боюнча могу детский площадка. кандай чыр-чатак болгон. Анан проект Чыр-чатак жок бул жерде. Эки жердин немеси бар ортосунда. Мына эски проект. Ал курулганда тосулган боюнча да, үйдү куруп атканда тосулган тел экен. Бияктын ээси ким? Мына биз. Сиздер бияктан өзүңүз Жок, алган эмес. Жок, мен айтайын, анан кийин бияка айтсын, а? Мен как эмеге жок. Бул токтой турган. Мына ал эже дагы мына менчик өзүнүн үйү мына коргондо. Бул мына эски проекти, мына 2 этаж үй болгон бул жердечи. А бул коргон ичинде неме кладовкалар, анан кийин бул эженин үйү склад болгон да, эми илгери бывший облоно болгон. Ошондуктан булар дагы ошо маалында алып жашап калышкан. Булардыкы да менчик, бирок жерибиз бир. Бардыгы частный собственность, общий. Кондоминиум жалпы. Анан булар бул жерде эже чыкпай калганда, себеби мен ушул жерде калам депчи. Ошондон анан бизге андай болгон эмес. Эжени күтүп турат. Жок, мен сүйлөйүн анан. Мен сүйлөп алайын, анан калам деген эмес. Майли, эжем. Сен эле сүйлөдүң бул өрөбү. Сизге сөз беребиз, эже. Сөз беребиз. Бузбай турабыз. Бурсаңыздар мен укпаймын. Бузбай туруң, мен сиздикини бузбай турам. Эжелер калып калды. Себеби бизге өтө аварийный 8-жылы аварийный болгондуктан баягы биз өтө жарака үйдө кыйналгандыктан баягы инвестор табылбай мэрия бердин күнөөсү 10 жыл бою инвестор таппай ушул үйдө араң отурганбыз. Анан айла кеткенде инвестор өзүбүз тапканда табылганына сүйүнүп эле бул эжелерди да күтпөдүк. Негедир булар макул болбой калды. Болбосо деле мейли сала бер деп салдырган биз виноват. Эл, бул жерде эл виноват эмес. Мэрия, прокуратура бир адамдын заявлениясы менен ушул үйдү документин бербей токтотуруп калганда, прокуратуранын кагазы менде турат. Если азыр берип коем, токтоткула архитектураны, потому что бул арыз түштү үстүнөн деп. Болгону Емполордон арыз түшүп атат прокуратурага үй башталганда. Анан кийин ошо менен үйдүн документи берилбей токтоп, анан бул жерде келип токтотуп баштаганда. Assalomu alaykum. Кандайсыздар? Сизден бирөө сөз сурабасак болбойт. Бул баягы Алмаз Бойкан дегендин үйү да, ошол салганбы? Жок. Ошол дешет экен го? Мен бул жерде учредитель дагы, директор дагы мен. Сиз, анда сизден сурай берген туру болот экен. Азыр бул жерде канча парковка, канча квартира бар? 32 квартира. 32. Канча парковка бар? 12. 12. Ошол жакшы элеби сиздерче? Жок. Аны кандай кыласыздар? Азыр эми булар азыр эми бир жагы саясий чечим деп эми макул эми кылып беребиз дешип атат. Бирок наркы жактагы имарат ал курулуп калыптыр. Ал дагы мыйзамсыз болсо керек. Бирок ал жактарына мен жооп бере албайм. Мен нар жагында терезе барбы жокпу?
Ар жагында терезе бар. Болгон болсо ага наркы имарат тосуп турган болсо, анан Тоспойт ал. Терезени тоспойт. О, тосуп турбайбы азыр? Жок, мол жерден бир эле экинчи этаждыкын гана тосот, калгандыкын тосот. Коммерческий помещение экинчи этажы. Bizde. Анан азыр баягы эмеси, ошондо азыр булар кандай условия коюшу мүмкүн? Сиздер эмнеге даярсыздар? Эмнесин оңдоп бергенге даярсыздар? Мисалы, жакшыртып бергенге. Парковкасын көбөйтүп бере аласыздарбы же мынау жанагы пожарныйга деп жанагы өрт өчүрүү кызматына көбүрөөк орун калтырасыздарбы, кандай кыласыздар? Ал жактарын талаптарды койсо аткарганга бүтүнө даярбыз. Даярсыздар. Азыр бул эмени үстүнү буздурбайбыз, ошол бойдон эле мыйзамдаштырабыз дегенге барып калдык окшойт. Өзү Ош шаарынын ПДПсы каралып чыкты деп биз уктук, то что 6 этажга каралды депчи. Биздики ошол менен нормально болот го деп. Бул да анан балдар ойночу жана каерге батырасыздар эми? Бул жерге батырасыздар. Бул жерде болот. Балдар ошондо бул жагы парковка ушул жерде? Эмес. Бул парковка эмес. Жок. Анда парковканы каяктан таап беребиз? Парковканы азыр ушул жерден карайбыз эми, парковка табабыз. Же подвал кылып казып, подвалный парковка кылып бере аласыздарбы? Ол жактарын карап чыгабыз эми. Эми баягы буларга эми бир жагы азыр жанагы саясий чечим кабыл алып атышат. Булар саясий чечимди кабыл алып, макул эми мыйзамдаштырып берели деп кетишет. Булар баягы коммерческий баада эмени төлөбөй калышат. Булардын баягы жылуулугу, суусу мыйзамдаштырылат. Макул, анысы жакшы. А бирок ошол эле учурда биздеги парковка маселеси, балдар аянтчасы, жана башка деген проблемалар калып кетет эртең бизде. Сиздер го мыйзамдаштырып берип, сиздер да тапшырып качып кетесиздер. Ошол жактарында биз да караган аракетин кылабыз, Дыспайке. Бул биздин биринчи эле дом. Бир эле дом. Башка домубуз жок. Ошону полностью мыйзамдаштырып, бүт элдерге талап болгон нерселерин карап чыгабыз. Сиздерде азыр газ жок? Газ жок. Жылуулук дагы жок. Жылуулук жок. Балдар аянтчасы дагы жок. Жок. Парковка да жок. Эми жок да. Биринчи документ керек болуп атат бизге главный. 3 жылдан бери ушу документ күтүп атабыз. Эми мурда бул жерде общежитие болгон экен, чындап жашаган экен адамдар. Ошонун негизинде эле биз немеден барып көз сураганда ооба болгон деген да, анан ошол үчүн алганбыз да. Эми секин болуп атат го, ошондой эле үмүт. Бүгүн келишип турушунчалык ошондого да сүйүнүп атабыз. Беришет. Азыр анан печка менен отурасыздарбы, жана электр печка менен? Свет өчкөн болсо муздап калат экенсиздер да? Конечно. Тез өчүп турат. Именно ушул эки дом. Канча болду жашаганыңыздар? 2021. 21ден бери. 3 жыл болду. 3 жылдан бери жок экен, Жок азыр. Азыр мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына бирөөсүн алмаз бойка деп ал салган деп жүрүшөт, экинчисин мынау эмаком салган деп. Жана айткандай бул жерде парковка жок, балдар аянтча жок. Анан эме жок экен көрсө, ичинде газ дагы жок экен, жылуулук дагы жок экен. И ошого чыдап унчукпай жүрүп өшүптүр булар. Сиз ушул жерде жашайсызбы? Биз ушул жерде жашайбыз, ооба. Эжеке, сиздерде газ барбы, жокпу? Газ бар. Газ жакшы экен анда. Газ жакшы. Аз чыгып атат, Газ чыгып атат. Жылуулукчу? Жылуулук, отопление жок. Газды, электрическийди, сууну бардыгын коммерческий төлөйбүз. Балдар аянтча жок экен, Балдар аянтчасы жок. Парковкада жок экен. Парковкада жок. Биз качан балдарды басып калат деп коркобуз ошол. Үйлөргө. Ооба. Могу тосмо бирде шамал болгондо өтө жыгылып калган, кийин өздөрү кайра тургузуп алышты. Наркы үйдө жашоочуларычы. Ошондой. Муну баягы эмаком салган да? Эмаком салган. Так, бул жер азыр мына биз турган жер бул баягы эмеси, Ленин көчөсү. Өзүңүздөр билесиздер, Ленин көчө бул борбордук көчө. Бардык жерде Ленин деген атты биз эң борбордук көчөгө бергенбиз. Анан бул мына Сулайман тоонун этегинде жайгашкан. И буга эмаком 7 этаж куруптур, наркысы 6 этаж куруптур. 6-чы кабаты бул баягы мансард деп анысында мыйзамсыз дешип атат, бирок азыр мыйзамдаштырып бере турган болушт. Эми бул 7 кабат экен, муну кандай кылышат билбейм. Бирок бул жерде азыр өзүңүздөр уккандай газы гана бар экен, свети, суусу, канализациясы бар экен, а бирок жылуулук жок экен. Балдар аянтча жок экен. Бир дана парковка жок экен.
ушунча адам страдать этти акмактардын отоплениясыз, суусуз калып атат. Азыр келип алып дагы элди башка жака бурмалап атасыңар. Бул туура эмес, вообще. Неге документти бүтүп берем деген силер каршы туруп атасыңар? Эмполдун аркасынан прокуратура сүйлөшүп алып туруп Эмакомду крайний кылды. Биз эл берде канча жыл мына 10 жыл инвестор жок, жарака мынандай жарака үйдө жашаганбыз. Анан берде Эмакомдун элдин күнөөсү жок, берде прокуратура бир-эки эмполордун эле күнөөсү. Ошол эмполор заявление эгер кааласаңар мен азыр көрсөтүп коем. Ошо музейдеги Мин культурадагылар ошо уруксат жок, фалан жок деп бизге ошо Сулайман тоодо көргүсү келген тоонун башына чыгып көрөт. Ана азыр мына уруксат Эже анан бирок экинчи жагы бар да, мына парковка жок экен. Парковка астында турат, полный ушу целый эме кааласаң подвалда. Канча квартира өзү? Берде 66, бирок полный асты парковка. Парковка канча? Бардыгы целый. 100 бар. Целый дом парковка асты. Дагы эмне керек силерге? Биз азыр мына жерде Жеңиш строй деген үй бар. Ошол жерге барабыз. Азыр кемел жерге барабыз. Каерде эле? Мына жерде үй салынып атат го мына музейдин жанында мына деререк. Фонтандын жанында. Ошол жерге барсаң жана QR код боюнча түшүндүрмө берет экен. Азыр 3-чү тагыраагы 4-чү объектке келдик. 4-чү объект дагы бул Сулайман тоонун этегинде жайгашкан. Курманжан Датка көчөсүндө. Мына жерде мурда эски үйлөр бар эле. Алар алынып, ордуна мынантип жаңы курулуштар башталган. Бул баягы Орунтаев буга чейин айтып келген жанагы реновация деп. Баягы эски Сталинка, Хрущевка деген үйлөрдү бузуп, ордуна баягы жаңыртып, чоңойтуп, азыркы заманбап үй салуу боюнча айтып аткан да. Ошол программага дал келген долбоордун бирөө ушул Оштогу. Азыр эми мунун курулушу кандай, бул жерде эмне проблема бар билбейм. Бирок бул жер тыйладан бери жанагы кечигип аткан экен. Сизге учурдан пайдаланып бир нерсени көрсөтүп берем. Мынакей ошол эле сиз баягы курулуш менен алектенип жүрбөйсүзбү? Кээ бир компаниялар чыгарып атасыз, реклама алып, ошондой эле жана маселелерин көтөрүп атасыз. Бүгүнкү күндө биздин жарандарды кантип коргойбуз деген маселе. 2025-жылдын 1-январынан баштап ар бир курулуш компаниясы куруп аткан объектисине QR коддорду коюу. QR код эмнени билдирет? Мен сизге ушул жерден бир нерсени көрсөтүп берейин. То есть телефонуңуз менен мынакей QR код илинип турат. Беринде паспорт объектиси. Ушул жерде бардык данныйлар жазылат паспортто. Андан кийин QR код. QR код менен келиңиз, жакшылап тартып алыңыз. Мына бул жагынан. QR кодду телефонуңуз менен камерасын түшүнсөңүз, Бостройдун сайтына автоматически кирет. Бул жерде бардык компаниянын ушул жерде курулуп аткан объекттин данные чыгат. Картасы менен чыгат. Кайсы жерде жайгашкан? Мынакей. Мен сизге чоңойтуп жакшылап көрсөтүп берейин. Мынакей ушул Сулайманов көчөсү, мына Курманжан Датка көчөсү. Ушул жерде эмне курулуп атканын бардык данные чыгат. 6 этаж үй, адреси, эмне объект, статусу, жана ошондой эле астында канча этаж, подвалында, канча квадраты, мощность объекти деп чыгат. Ошондой эле график строительства деп бүгүнкү күндө ушул данныйлар чыгат. Данный заказчиктин бүт данныйлары, кайсы жерде жайгашкан, эмне бар, энин, кайсы компания, адреси, бардык нерсеси ушул жерден чыгат. Бул бүгүнкү күндө ушул мамлекеттик курулуш агенттиги тарабынан курулушту санариптештирүү маселеси. Муну биз эмне үчүн киргизип атабыз? Муну деген ошол эле биздин жарандар ушул жерден үй алып атса, ушу келип туруп ушул жерин текшерип алса болот. То есть муну бир кандайдыр бир органдарга барып, же мамлекеттик курулуш агенттигине барып, аяктан справка албастан ушул жерден бекер текшерсе болот. Ушул жерде бардык уруксат кагаздары барбы, жокпу деп бардык нерсеси чыгат. Андан тышкары ошол эле биздин сайтта мыйзамсыз объектилер да көрсөтүлгөн. Бул кызыл менен күйүп турат. Ошол жерден баягы үй албаш керек деген нерсе. QR коду жокпу? Бул значит мыйзамсыз объект. Мыйзамсыз салынып атат. Түшүнүп атасызбы? Түшүндүм. Азыр эми ушундай QR код ар бир курулуш компаниясынын монондой сыртты жана дарбазасында сөзсүз түрдө илиниш керек. Илиниш керек. Ошол жаңы талап. Жаңы талап. Бул 1-январдан баштап иштеп турган талап. Азыр сиз көрсөтүп бердиңиз, жанагы мунун паспорту болот. Курулуштун жанагы курулушчунун жана башканын маалыматы болот деп атасыз. Бирок
баягы көбүнчө биз эмнени кызыгабыз? Мисалы парковкасы барбы, балдар аянтчасы барбы? Ар бир балага канча, жашыл аянтчасы канча дегенге окшогон долбоорун дагы көргүбүз келет да. Долбоору боюнча мындай да. Кирби кирбейби? Жок, бүгүнкү күндө мынакей курулуш компаниялар ошо уруксат иш кагазын алып атканда, ошол долбооруна кандайдыр бир талаптар ылайык болбосо, биз реестрге отургузбайбыз. Реестрге отургандан кийин гана могу QR код берилет. Ансыз QR код берилбейт. Ошол жаңы талаптар боюнча бир экөөбүз айтып кетпейсизби азыр? Мисалы, жаңы парковкалар боюнча, аянт боюнча жаңы талап чыкты деп атасыздар. Ошол азыр кандай болуп калды? Мурункудан айырмасы эмне? Азыр мисалы мен 100 квартиралуу үй кура турган болсом, мисалы, ага канча парковка болот, канча балдар аянтчасы болот, канча жашыл аянтчасы болот? 2024-жылдын октябрь айына чейин эски талаптар менен бүгүнкү эски талаптар менен ошол 100 батирлүү үй болсо 14 гана баягы парковка көрсөтүлгөн болчу, каралган болчу. Азыркы учурда биз андан ал положениянын котордук. Которгондон кийин 1/1 болуп калды. Бир квартира, бир парковка. Бирок с учетом застройки деп коет, то есть плотной застройки. Чоң шаарларда ошону дагы 40%ке чейин түшүрсө болот. Бирок ошол 40%ке чейин түшүргөндөн кийин дагы бир 100 квартирага болбой калды дегенде 50 мындайча айтканда парковканы дайындап бериш керек. Андан тышкары 5 этаждан үйдө болсо, обязательно албетте баягы астыңкы жер төлөөсүндө дагы парковкалар бош керек. 5 этажга чейин баягы жер төлөөсүндө парковкасы жок салса болот, бирок 5 этаждан үйдө боло турган болсо, албетте баягы обязательно түрдө жер төлөөсүндө подземный паркинг дагы болуш керек. Анан дагы бир суроо да. Кичине убакыт бар го дейм, Азыр сиз наркы жанагы Эмакомдун жогору жактагы курулушун, эми мыйзамсыз экен, ал курулуп бүтүп калыптыр. Аны мыйзамдаштырып беребиз, саясий чечимге барабыз дедиңиз. Аныңыз жакшы. Мына жакта жанагы бир дана парковкасы жок. Берки компаниянын дагы азыр мыйзамдаштырып беребиз деп атасыз да. Туура түшүнүп атам, баягы тирүү адамдарга кам көрөлү деп атасыз. Бирок ошол эле учурда жанагы ушинтип баягы көрүнгөн эмеге эреже бузгандарга уступкага бара берсек, мындай да. Бул үйлөр ошол 2000 мындайча айтканда баягы 2022-жылга чейинки салынып калган үйлөр. Эми ачыгын айтышыбыз керекпиз. Эми ал учурду биз жакшы билебиз. Тетиги 5-6 жыл мурун биздин мамлекетибизде эмне болуп аткан баарыбыз эле көрүп билип келбедик, туурабы? Эми ал үйлөр салынып калды. Аларда мындайча айтканда тирүү адамдар жашап атат. Үй бүлөлөр менен жашап атышат. Эми аны биз чечип бербесек, өмүр бою аны кармабайбыз да, туурабы? Аны барып түртүп салуу эми кол барбайт. Ал жерде ошол эле мынакей жүздөгөн үй бүлөлөр ошол маңдай тери менен тапкан акчасына сатып алган үйлөр. Аны да биз туура түшүнүшүбүз керекпиз. Бирок мен сиздерге бир нерсени айтып кетейин. 2023-2024 жылы бир дагы мыйзамсыз курулуш, көп кабаттуу мыйзамсыз курулуш башталган эмес. Биз ошол котлован казып баштаган жеринен барып туруп, штрафовать этип, лицензиясын тартып алып, баягы курулуш болбогонго баягы бүт чаралардын баарын көрүп келдик. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр ошо республиканын аймагында мыйзамсыз салынып аткан көп кабаттуу үйлөр жок. Биз болгону бүгүнкү күндө орусча айтканда незаконно построен, но и при этом заселенный үй деп коет. Ошолорду гана мындайча айтканда саясий чечим кылып берип атабыз. Ал эми мыйзамсыз салынып баягы кирелектерге биз ал чечим чыгара элекпиз. Бирок эми кишилер кирип кетти. Жашап атышат. Эми тирүү кишинин маселесин чечпегенде кимдин маселесин чечебиз, туурабы? Эми ага биз барганга аргасызбыз. Аргасыздан да мурун ал нерсени кылбасак, эртең ошол эле жаранда мындайча айтканда тирүүлүгүн көрүш керек да. Ошол маселени чечип беришибиз керек. Бирок эми бүгүнкү күндө азыркы учурда мен айта кетчү нерсе дагы бир жолу 2024-2023 жылдары ошол бүгүнкү күнгө чейин мыйзамсыз башталган курулуштар жок деп мен эсептейм. То есть мындан ары жанагы антип уступкага барып коюу, кечирип коюу деген жок. Андай болбойт. Болгону ошол эле жашап аткан үйлөрдүн маселесин чечип беришибиз керекпиз. Эми аны биз милдетибиз. Аны чечпесек, эми Кудайга деле жакпай турган нерсе. Азыр дагы объектилер кыдырасыздарбы жакында? Дагы объекттер бар. Жүрө берели анда. Утуру суроо жаралса ушинтип жанагы бере берем го дейм. Анан дагы бир маселе да, азыр сиз бир жагынан ошол жанагы Гострой деген мекеме бар экенин мурда көпчүлүк эл билчү эмес. Сиз келгенден бери бул орган эмне экенин адамдар кадимгидей сезе баштады да, келип көрө баштады. Аныңыз жакшы. Бирок азыр бир жагынан көзөмөлдү күчөтүп атабыз, жаңы эрежелерди киргизип атабыз. Аныңыз да жакшы. Бирок
баягы куруучуларга мындай жеңилдиктер, жөнөкөйлөштүрүү ошол маселелер каралабы, каралбайбы? Албетте. Дегеним, азыр Ошту кыймылдатып аткан эки эле тармак бар да. Бирөө мына университет, экинчиси курулуш. Андан башка жей турган эч нерсе жок Ошточу өзү. Ошол жагынан алганда азыр муну кээде катаалдатып атып, муунтуп албайбызбы деген суроо да. Албетте биз ошол куруучулар менен сатып алуучулардын ортосунда турган орган бизбиз. Ушул мамлекеттик курулуш агенттиги. Биз теңме-тең карашыбыз керекпиз. Мисал катары айтып кетейин, мынакей курулуш компаниясынын мынакей жетекчиси деле жүрөт ушул жердечи. Чакырсаңыз, сурасаңыз деле болот. Кандай жеңилдиктер болдубу, эмне кылып атат ушу биздин инспекторлор келип алып кыйнаган жокпу, же келип алып баягы акча талап кылган жокпу депчи. Биз анын баарына мына четін бөгөт коюп, ушул куруучуларга условиясын түзүп берип атабыз. Эми колубуздан келишинче норманын баарын өзгөртүп, норманын баарын өзгөрткөндө ошол эле жашоого ыңгайлуулук биринчиден жана ошондой эле куруучу компаниялардын мындайча айтканда жоопкерчилигин тең карап, ошо шарт түзүп берүү деген биз системага алып келип атабыз. Бизде кандай система? Бүгүнкү күндө мынакей курулуш тармагы республикада 2024-жылы көрбөгөндөй мындай өнүгүүнү болду десек жаңылышпайбыз. Себеби ошол эле курулуштун объему боюнча 2 миллион чарчы метрден ашты. Бул жакшы нерсе. Бул ошол Союз учурунда болуп аткан, дүңгүрөп турган 1990-жылы берилген объектлерден санынан кеңесе көп болду. Мурун Союз учурунда эң көп дегенде 1990-жылы 1 миллион 500 чарчы метр берилген экен. Ал эми 24-жылы 2 миллиондон ашты. Бул жакшы нерсе. Биз ошону да өнүктүрө кетишибиз керек. Жалпы курулуштун саны же жанагы турак жайдын саны? Жалпы курулуштун саны. Жалпы курулуштун жалпы аянты. Жалпы аянты. Мировой стандартка келиш үчүн биз жылына 3 миллиондон кем эмес чарчы метр беришибиз керекпиз. Бул дүйнөлүк стандарт. Ошондо биздин жанакы населениябыздын жыл сайын өсүшүнө ылайыктап, жыл сайын бизде болжомол менен ушул 200 миңге жакын жаңы балдар төрөлөт экен. Ошого 15 квадраттан минимальный 15 квадраттан обеспечение кылып бергенде ошондо 3 миллион болот экен. Биз ошол уровеньге жетишибиз керекпиз. Ал жок дегенде. Жок дегенде. Ошого жеткенде биз өнүккөн өлкөлөрдүн жана курулуш тармагындагы болуп аткан мындайча айтканда талаптарына киребиз да. Ошондо биздин рыногубуз, ошо курулуш рыногу мындай өсүп аткан учурда болуп эсептелинет. Биз ошого жеткиришибиз керек. Аныңыздар жакшы, бирок баягы сиз айтып атпайсызбы, жөнөкөйлөштүрүп атабыз деп. Ошондой жөнөкөйлөштүргөндө азыр атап айта аласызбы, мисалы курулушчулар үчүн, курулуш компаниялар үчүн нелер жеңилдеди, нелер жөнөкөйлөштүрүлдү? Мисалы уруксат алуу жеңилдедиби, же бир жалпы эреже түзүлдүбү, мурдагыдай баягы кимдин тааныш күчтүүрөөк болсо ошонун иши жүрүшө бербей тургандай болуп, мындай. Эми азыр тааныш деген токтотконбуз. Ачык эле сөз. Мынакей мен учурдан пайдаланып да ушу айтат элем. Курулуш компаниялардын кандай маселеси болсо бизге келгиле. Келсеңиздер биз баардык маселени ушу ачык карап беребиз. Биздин эшигибиз ар дайым ачык. Бул биринчиден. Экинчиден жоболор боюнча мынакей жобонун баарын өзгөртүп чыкты. Ошол эле курулуш компаниянын мурун иш кагаздарын жарым жыл, 1 жылдап алса, бүгүнкү күндө анын мөөнөттөрүн баарын кыскартты. Экспертизадагы кандай болгон мынакей баарыбыз билебиз, кандай коррупциялар бар эле. Анын баарын токтоттук, Кудай буйрса. Андан тышкары лицензия жаатында реформалар кылдык. 2023-жылы болгон 2 эле лицензия токтогон. Ал эми 2024-жылы 700-гө жакын лицензияны биз токтоттук. Эми 2 менен 700-дүн айырмасы чоң да. Бул жанакы псевдо компаниялар, бул жөн эле баягы көчөдө сатылып жүргөн лицензиялар. Анын баарын токтотту. Мунун баары боюнча дагы иш алып барабыз. Ал эми ошол эле реестрге отуруу, этапкаларды кабыл алуу маселесинде бир кыйла жеңилдеттик. Ошондой эле жаңы лабораторияны салдык. Бүгүнкү күндө мынакей азыр этапка тапшырганда ушул курулуш компаниясы ушул жактан келип туруп ар бир этажды этапка тапшырат да, бетондун арматурасын текшериш керек. Ошо боюнча мобильный лабораториялар түздүк. Чалат, көчмө келет, ушенден текшерет, кагазын колуна берет да кетип калат, бүттү. Акчасын төлөп коет банк аркылуу. Ошол эле бүт төлөмдөрдүн баарын биз цифровой өткөрдүк. Бүгүнкү күндө накталай акча төлөгөн система бүгүнкү күндө бизде ушу агенттикте токтоду десек болот. Азыркы учурда экспертизанын иш кагаздарын толук кандуу цифровой вариантка өткөрдүк. То есть кагаз түрүндө эч ким албай калды азыр. Эми бул акырындан жасалып келаткан жумуш, бул дагы уланат. Эми мынакей ушул эле курулуш компаниянын мынакей ушул жакка кирип көрөлү. Эми бул жерге баягы негизи киргенге болбойт. Ооба, түшүндүм. Ушул жерден алып баспай эле эсептелебиз го дейм.
Ушул жерде мынакей өзүңүздөр көргөндөй эле жанакы мен QR код менен текшербедимби? QR код менен текшергенде подвалы бир этаж деп көрсөттү. Мынакей. Ушу турат. Ушу менен эле текшерип акырын көрүп кетсе болот. Ушул жерде мынакей подземный паркинг болот. Турабы? Парковкага эмнеге мынчалык бийик эме коюлган? Эми өзүнүн стандарттары бар. Өзүнүн стандарттары бар жана өзүнүн талаптары бар. Ошо менен эсептеш керек. Мунун деген мынакей колонналар бар. Мунун баары баягы көтөрүп туруш керек. Мунун астында дагы еще подбетонкасы бар. Фундаменти бар дегендей. Мунун асты дагы бир 3 метрге кирет. Ушундай анан баягы курулуш жүргөндө анан көзүң сүйүнөт да. Ошондо анан биздин элдер дагы ушуну көрүп, курулуш жүрүп атыптыр. QR коду турат. Жана ошондой эле мынакей уставдык капиталды киргиздик. Уставдык капитал бүгүнкү күндө ар бир компания жаңы курулуш баштаганда квадрат метрине жараша уставдык капитал көрсөтүш керек. Бул деген эртең компания жанагы Эмаком болуп калбаш керек. Эмаком болуп калбаш керек, кыскасы айтканда. Эгер ошондой эле баягы банкрот болуп баратса, жана уставдык капиталын алып ошонун эсебинен баягы курулушту бүтүрүп же келтирилген чыгымдарды ордуна коюп берүүгө жардам берет. Азыр көбүнчө айтышат да мен ыдырыс мындай сындаганга адистешкен деп. Анан азыр мынау Орунтаев мырза эмеге келди, жанагы Кара Сууда дагы бир бала бакчанын ачылышы болуп аткан экен, курулушу. Анан ошого келди. Анан ошондо көрсөтүп коеюн, уруксат бериңиздер. Чындап эле иш болуп атат. Маселе жок. Так. Эми негизи бала бакчалар боюнча абал өзү Кыргызстан боюнча абал өтө начар өзү. Жалпы алганда бир 30-40% гана бала бакчага барат. Биз жанагы бир жагынан жанагы Камчыбек Ташиев мырза баш болуп айтып атпайбы? Көйрөк төрөгүлө, төлдөгүлө деп. Бирок ошол эле учурда баланы төрөгөн менен бирок аларды мындай бала бакчага жана башкага батыруу деген маселе али толук чечиле элек да. Көп жерлерде бала бакчаларды менчиктештирип салганбыз. Аларды кайтарууга ала элекпиз. Биз өзү жаңы бала бакча салып үлгүрбөй атабыз. Төрөт башка мамлекеттерге салыштырганда бизде кыйла чоң. Азыр элестетиңиздер, бул 40% деген сөз, бул мисалы 10 бала төрөлгөн болсо, 10 баланын 4-өө гана бала бакчага барып атат деген сөз. Кыргызстан боюнча жалпы алганда ошо 4-түн тегерегинде. Көрүп атпайсызбы, мурун социалдык объектилерге жылына бир 5 миллион бөлүнсө, ошо бойдон токтоп калчу. Азыркы учурда финансирование толук бүтүп атат практически. Сразу берилип атат, сразу бүтүп кетип атат. Главное долгострой болуш керек. Долгострой болду дегенде бул жыл сайын 15-20% кымбаттай берет, удорожание кете берет. 2023 жылы баалар кандай эле, 2024 жылы баалар кандай болду. Бер жагы дегенде 20% кымбаттады. Ошол эле учурда мынакей 2023 жылы коюлган арматураны сен 2024 жылдын баасы менен уже сатып аласың, бирок проекттин өзгөртө албайсың. Турабы? Анан курулуш компаниялары да туура түшүнүш керек. Дагы бир объектке келдик. Бул Кара Суудагы мына Нариман айыл өкмөтүндө экен. Нариман айылында. Анан Манас айыл өкмөтү дейт. Азыр мурдагы Нариман, азыркы Манас айыл өкмөтү да? Ооба. Ооба, 120 орундуу 2 кабаттуу ушул бала бакча салынып атыптыр бул жерде дагы. Мунун дагы ошол курулушу менен таанышайын деп жанагы Гострой ушул жерге келди. Анан азыр эми биз мында көрөлүчү чындап эле. Муналар территориясы кеңир экен. Мына жакта дааратканасы бар экен, мына жакта 1, 2, 3, 4 тайпа 4 жерде ойносо болот экен. Андан нарыда территориясы бар экен, Территория чоң. Чоң экен, жакшы экен. Ал жака деле кийин бир имарат салса болгудай экен. Азыр бакча болуп турат окшойт, Баала бакчанын территориясы өзү. Алмай эккенсиздерби? Эмне эккенсиздер? Эди алмайды. Жакшы экен. Багда. Булар мына жагына ушул арча эккенде эле биздикилер жакшы көрүшөт. Арча экпей анча-мынча көлөкө бере турганда нерсе эксеңиздер. Энди бу проекттер эмне экен, кандай кылайын? Şu проектти чызгандарды азыр айтайынчы. Мырза мырза, бир суроо да. Биз өзү түштүктө жайгашканбыз. Күн эртең Саратанда куйкалайт. Көлөкө издеп таппай калабыз. Бирок эмнегедир ушу сиздер жанагы проектке киргизгенде мындай жаз жалбырактарды аз колдонуп, көбүнчө мындай ийне жалбырактуу ушу арчаларды көп колдоносуздар да. Ошону мындай бир көп түрдүүлүк кылып, жаз жалбырактууларды да коштурсаңыздар кандай болот? Бир аз өзгөртсө. Бул мындай да. Биринчиден, ошо күн тарабына баягы койгонубуз имараттын ичине күн кириш керек. Бул бир.
Экинчиден мына жалбырактуулар эми өсүмдүктөр боюнча бул деген негизинен проектте минималдык түрдө неме көрсөтүлөт. Зеленый насаждение деп коет, бул минимальный көрсөтүлөт. Бирок муну деген биз акт бодага берип ошо айыл өкмөткө өткөргөндөн кийин айыл өкмөт деле кичине бага отургузат. Кичине чыгармачылык кылса болот да. Эми анын эч маселеси жок. Жөн негизи айтам да, буну солдаттай кылып эле тизе бергенден көрө бир аз мындай бир кичине. Бул эми бул бала бакча бир кеминде дегенде бир 50-70 жыл кызмат кылыш керек. Ошол эле ийне жалбырактуу канча жыл өсөт? 50-70 жылдан кийин бияк тааныбай каласыз. Кудай ошого жеткирсин. Ошондо келип анан ошондон көлөккөгө отуралып көбүз. Жана мен айткандай эле, вот ичи дагы бүт эшиктин баары жыгач көрсөтүлгөн. Анан берки бала бакчаныкы жыгачы бул цельный. Цельный. Аны балка менен чапсаң да сынбайт. А бул болсо жанакы заводской. Заводскойдун качествосын билесиз. Алар по-любому заводской болот, туурабы? Анан негизинен жанагындай цельный койгон жакшы. Жакшы экен, бирок баягы эски модада бол, СССРдикиндей болуп калат экен да. Бул эми вечный да. Туурабы? Аны канча чапсаң да, канча талкаласаң да талкалам. Анда маселе жок. Мунун баасы кандай болуптур азыр? Мунуку 70 дедим, э? 70 миллион. 70 миллионго курулган бала бакча, аянты 1100. 1000 чарчы метрге ылдый. А бирок баасычы? Баасы 70 миллион. 70 миллион, бирок баягы квадратура арасында. Квадратура менен эсептеп көрөлү да, сразу эле. Мен ошол дароо квадратка чакканды үйрөнүп алгам да. Туура, аныңыз туура. Анан ошодон анан баасын 1100. Бул 731. Баягы 550 болду эле. Бул кымбатыраак болуптур, э? Бул кымбатыраак. Ошол себептен эми биякта мынакей территориясы да чоң. Ошонун ичинде тетиги неменин баары, оюн-зоок зонанын баары бул да акча да. Оборудование акча. Бул деген негизи биз бир имарат курганда, социалдык объект курганда ушу баардыгын камтыйт. Биз жанакы жөн эле имарат менен токтоп калбашыбыз керек. Ушуну түздөп чыгыш керек, көтөрүш керек. Ылдый жагында канча деген бетон бар, туурабы? Ал деген тем более бул жер дагы еще 9 балдуу жерде турат. А тияк 8 балда турат. Понимаете? Ошо расчеттон да бул кымбаттайт. Жана ошондой эле мына тегерек четинде бүт жана благоустройство деп коет, ошонун баары ичинде турат. Андан тышкары объект водко болгондон кийин курулуш компания 1 жыл обслуживать этет муну. Любой социалдык объектини бүткөндөн кийин 1 жыл ошо курулуш компания күнүгө ошол жакта жүрөт. Баягы кемчиликтерин оңдоп түздөп, бир жер туура эмес буралып калса ошону кайра бурап чыгып, сынып кала турган болсо ошонун баарын кайра ордуна коюп, 1 жыл обслуживание болот. Испытательный срок. Бирок өзү бизде ошондой бир мындай кандай десем, жалпы бир гласныйбы, негласныйбы ошондой бир түшүнүкпү же мыйзамбы барбы? Мисалы, сос объект жери бекер болуп аткандан кийин эми болжол менен мындай бир 550-дин тегерегинде болуш керек, 600-дин тегерегинде болуш керек, өтө ашып кетпеш керек. Кандай жок. Эми бул деген канча кымбат болсо, ошончо биздин балдарга салым болот. Мүмкүнчүлүк да. Бирок ал анан биз азыркы учурда мынакей социалдык объекттер куруп атабыз. Бул минималдык көрсөткүчтөгү социалдык объекттер. Ошол эле учурда мынакей мисал катары айтайын, Газпром мектеби Бишкекте. Эми ал канча деген миллион долларга курулган, бирок ошончо баягы инфратүзүмү бар. Бул ошондой эле нерсе. Эми бүгүнкү күндө эми Кудайга шүгүр мынакей мамлекетибиз ушунча акчаны бөлүп берип атат. 1 жылдын ичинде ушу 1 жылдын ичинде турган объект. 1 жылдын ичинде бул смет качан түзүлгөн? 23-жылы разрабатывали. Тоже 23, 23. Курулуш качан башталды? 23 башталды. 23 башталды. Эми 1 жыл деп коелу. 1 жылдын ичинде бүтүп атат. 1 жылдын ичинде объект бүткөн бул өтө жакшы. Мурункудай 10 жыл, 15 жыл деген нерседен биз Кудай буйрса мынакей арылып, азыркы учурда социалдык объекттер ушу ашып кетти дегенде 1,5 жыл, 2 жылдын ичинде бүтөт, ашып кетти дегенде. Единственный мынакей Ош облусу боюнча бир эле азыр проблемный объект бар бизде. Бир эле проблема. Бирок анда акчасы турат. Курулуш компания эле баягы начар курулуш компанияга кабылганбыз, тендерден ушултуп алган. Ошо менен мына кыйналып жүрөбүз. Акча турат, счетто турат. Понимаете? Ошол проблема болот бизде. Бир эле проблемабыз бар. Ош облусу боюнча. Жакшы экен анда бир эле проблема болсо. Видите? Эми четинен акырын эми оңдоп түздөп ушунун баары бир системага алып келип, эми Кудай буйрса мындан да жакшы болот. Оштогу эң проблемалуу үйлөрдүн дагы бирөөсү бул баарыңарга белгилүү баягы Эмаком компаниясы.
Эмакомдун дагы эң оор жери мына ушул жер. Бул баягы Ош шаарындагы Ашмахунова деп аталган көчөдө жайгашкан. Анан бул жерде 1 үй эмес, 2 үй эмес, 3 үй эмес, бир нече блоктон турган чоң жанагы турак жай комплекси. Анан мунун ичинен мына бирөө гана бүткөн, адамдар жашап атат, бирок мунун дагы азыр техпаспорттары жок, үй колдонууга кабыл алынган эмес. Мында дагы ошо мыйзамсыздыктар бар. Ошодон улам буга дагы ошол адамдарга жанагы жашоого уруксатты берип коюшкан, адамдар кирип жашап алышкан, а бирок иш жүзүндө көп нерсеси жок. Жанагы документи жок, жана башка дегендей. Азыр эми Госстройдун жанагы жетекчиси Нурдан Орунтаев ушул жерге келем деген, келип калды экен. Ал келсе, анан ушулардын маселесин дагы таанышып, азыр бир жаңысыл кылам деген ниети бар окшойт. Ошол. Андан кийин ушул райондогу, ушул жердеги эмелерди карайм деп атат. Азыр келип калды экен, туройчу. Азыр мындай болуп атат. Мына Госстройдун жетекчиси азыр Эмакомго келди. Эмакомдун бул жерде эң проблемалуу 6 көп кабаттуу 6 блок үйү бар. 6 блоктун 5-өө бар, бирөө жок, түбөрдү менен жок. А бирок ал сатылып кеткен. Элдин айтымына караганда. Ошого азыр мисалы бир блогу мынантип турат. Айтымдарында бул дагы сатылып кеткен, а бирок үй бүткөн эмес. Бүткөн мынау гана үйү бар. Бирок мунун дагы мыйзамсыз жери бар экен, мунун дагы баягы документи бүтпөй аткан. Ошого азыр бул жерде азыр топтолгондордун саны бир 300дөн ашыгыраак окшойт, бир 400дөйбү, 500дөйбү, канча адам? 400-500дөй адам чогулуптур азыр. Бардыгы ушу жарданып, азыр кандай чечим болот, эми бизге эмне сунуш болот? Бул маселе кантип чечилет деп турушат. Орунтаев азыр түз эле наркы эме жүргүлө, ошо бара береличи. 5 блок бар. Азыр 12 КЖ деген жилой. По факту 13 этаж болгон. Молар не заселенный. Бирок немелер болгон, договорлор болгон. Граница сатылып кеткен. Границасы мындайдан, ягынан охранасы бар. Алмазке. Вот. Заселенный жерге АПО проект чыккан. Бирок отклонение жылып кеткен. Бир салып калганда ошол себептен вот болгон эмес да. Могу жерден четинен охрана зона кирип атат. Могу бир жагында салынып аткан өзүнчө кусок көрүнүппү? Могу жерде муниципалдын жерге минип калган. Азыр маселе ошол боюнча токтоп турат. Экспертизасы бар экен, бүт проекттер бар экен, 12 этажга экен, 13 этаж корректировасы кирилек экен. 12 азыр проектировщик бар экен. Только посадка, да? Посадка боюнча вопрос. По идее, мындай болмок да? Мындайраак. Ошо мындайраак болмок. Разбивканы туура эмес берген да, получается. Жок, өзүлөрү неме отурганда бир жыл болгондо. Отклонение от проекттин Кандайгез? Олардын батышына өткөн го дейм, наверное. Может, расчет полностью Варвайский край экен да ол. Баштапкы документтер бар экен, кандай мыйзамсыз атат? Жок, баштапкы бизге алып келип тапшырган жок. Реестрге отура элек да бул. Реестрге да отура элек да бул. Азыр биз ойлоп атабыз, если пути решения издей турган болсок, чыгып кетет да муниципалдын жерге. Могу жерден кесип, могу кусок кечиде да. Если бул жерине чаптап эле, могу жерде. Тиги муниципалдын жери бу? Ооба. Арендага эле берсе болбойбу? Мэрия барбы? Кусак бар да бuyakta. Бияк кусак бар. Могу жерде кусак бар да. Жок, вообще тут эме антса болот, аны выкуп бар. Мэрия, допустим, тиги арендага берсе деле болот. Бияктасызбы? Келсеңизби жакында? Могу жери чыгып атпайбы? Силер ушул жерди арендага бербейсиңерби? Хорошо. Кусок азамат гражданский Маселе чыгасың. жок. Арендага берели, хотя бы, да, чтобы это. Да. Чтобы продолжить строительство. Ну ладно, другое, будет понятно. Булар бүт элек. Бүтүр албайт да азыр. Бүтүр албайт. Бирөө жооп беришке, моюнуна алып бир алып кетишке, алып кетирген адам жок да. Маселе ошол да. Функция заказчика бир аткарыш керек. Кто-то же должен, допустим. Интерес коюп туруп, бир инвестор. Биякта канчадан алышкан, интересно? Аны представитель Азыр неме айтат? Стройка жүрүп атат бул жерде. Канча квартира, канча сатылган
Кошумча акча чогулттуңуздарбы же баягы калган төлөнө элек акчалардын эсебинен бүтүрүп атасыздарбы? Бул төлөнө элек акчаларды почти 2 жыл болуп калды. Ошону компанияга неме кылып төгүп, ошол жерден элдерге КФТС жаздырып, кайра эле кассага түшүрбөй, ошону усталарга өзүбүз сүйлөшүп, өзүбүз неме чыгарып алып атасыздар. Бүтүрүп атабыз, чыгарып алып ушунча иш. Айнек бул Кайсы мына лестницаларды өзүңүздөр кылдырдыңыздар, перилаларды? Бизде мыналарды эл өзү ошол жол менен өзүбүз кылдырдык. Мына трактор мыналарды өзүбүз кылдырдык, пластикерлер элдер өзүбүз алган остаток акчаларды жыйып, мына бул жерде ушу подвальный помещение сатылды экен эле, ошону элге өзүбүз өткөрүп алдык. Ошонун эсебинен $450 өткөрүп алып, ошону общий 103 жителге чачканбыз. Лифтчи, лифт. Ключ өзүнүн эле. Булар жыйнаштырып койдук эле наркы мемелерге. Лифтичи, лифт кандай кылдыңыз? Лифти аз пока болмок, аз. Өзү коюп берем, лифти. Жогоруракка чыкпай Өзүңөр бүтүрүп атасыз. Өзүңүз баягындагы төлөнбөгөндөрдүн эсебинен төлөнүп атасыз. Баштан мисалы көптөрү баягы график боюнча төлөшөт да. Сиздерде расчет барбы? Дагы калган акчанын эсебинен дагы кайсы жерлер бүтөт? Кайсы бөлүктөр бүтөт? Эми бул жерде мына жерде 5 үй болсо, 5 үйдүн по статьяда бирөө бүтүп атат, бирөөсү акырын болуп атат. Жок, мынау боюнча өзүнчө азыр Зыспайке шашмай. Буга подвалдагы баягы помещениени элге берген, ошону баягы эл сатып туруп ушуга иштетиш боюнча. Ошонун эсебинен мына иштер болуп атат. Коридор, жана дагы сыртындагы фасад иштеричи 60% бүттү. Азыр элден остаток акчалары где-то бир 10 миллион ашык. Андан сырткары подвалдагы жаңкы парковочный стоянканы да берген. Ошону дагы сатып элге, элдин акчасын сатып туруп ушуга иштетиш боюнча. Минус бар да. Подвал бар. Туурабы, парковка. Подвал, соколу бар. Андан сырткары мына биринчи подвалды кандай максатта сатып атасыздар? Ошо парковка кылып сатып атасыздар или коммерческий стоянка бар. Ошол парковка катары ошол квадрат метри мисалы 500 сомдон $500 койгон болсо, ошондой кылып туруп эл алуучулар. Ошо парковканы сиздер кийин бирөөгө сатканда ал парковка катары колдонбойт да. Парковка колдонот. Жерде только парковка, башка эме болбойт. Жок, проектиде парковка. Бирок сиздер эми ошо парковканы сатканда дагы эми аны бир кандай десем, максатын өзгөртпөйт. Акчасын көбүрөөк кылып сатпайсыңарбы? Биз жардам берели ошого. Макул, ошондой жолдор азыр эми мына ар бир иш баягы былтыр Жусуповдун башына түшкөн иштерди билесиздер. Баардыгы 3 бүтүн ушул компания жетектеген экен. Ошондон кийин токтоп калгандан кийин эл чогулуп туруп ар бир үйдүн өкүлдөрү, мына жигит мисалы Б блокта, мына Бда менмин. Бда мына жерде дагы жигит бар. Өзүңүздөр баягы чогулуп алып шайлап койгон биздичи эл. Анан ошол элдин түшкөн баягы контракт боюнча көрсөтүлгөн через бухгалтерия аркылуу законный түрдө ошону үйгө иштетиш боюнча акча каражаттарын. Ошол боюнча биз көзөмөлдөп гана турабыз. Акча каражаттары бухгалтерияга кириш чыгыш болуп туруп, ушул жерде подрядчиктерге берилет. Компаниянын бухгалтериясы. Компаниянын бухгалтериясы. Бул жерде мындай неме болгон жок, компания аркылуу. Жителерде төлөгөн алеги остаток акчалар калып калгандар бар го. Биз бул дом бүтпөдү, анан биз жыйналганбыз. Жыйналып анан биринчи ошо Мамат Эминеке буяктар баштаганбыз да, анан өз блокторубуз топтоп, интернеттен, нарактан, берактан издеп топтолуп жыйналганбыз. Жыйналып анан тактаганбыз бухгалтериядан кимдин карызы канча. Онда Мелис ака бар эле. Эң чоң директор ошол эле. Анан ошодон биз кандай жардам кылайлы десек, ошондо биринчи башталганда бир эже фура бердим мына деп интернетке биринчи чыкканда эле эч ким акча төкпөй койгон экен. Анан Бакыт, Мамат Эминеке ушундай меме кылыңыздар, элден акча жыйнап бериңиздер, мен материалдарды алып койгом. Только устакка гана ошо тыйындар сүйлөшүп жыйып бериңиздер деп. Анан ошодон башталган. Барып бар жок нерсе уже бизге өтүп калды. Анан биздикинде мына Б блокто подвальный помещение баягындай тренировочный зал кылып, ошондой кылып өздөрү иштетебиз деген кыскасы ушул бош экен да. Ошону берди. Анан ошону биз сатайлы десек өтпөйт экен, эми экөөбүз эч ким албайт.
483 квадрат метр. Анан ошону 450дөн чактыктагы кандай асты алардын парковка. Биздики тегиз. Анан ошону сата албай анан элдер өзүбүзгө чачып ийгенбиз. 103 квартира бар. Ар бир квартира 180 миңден чачып, ошонун негизинде бул корпус бетону менен кирпичи бүткөнүнө 6-7 этажга чейин шоу алганына анан калган бүтөлөг электромонтажын кылды. Ягынан бул Б блок. Бул Г блокту ошентип бүтүрө аласыздарбы? Бүтүрсө болот. Бирок жардам керек да бизге финансовый жактан. Бизденче только компания тараптан документ ишин бүтүрүп берсин. Азыр эми тияктан кыскача азыр пока айтып берейин. Документ иштерин биз бүтүрүп берели. Биз жардам берели. Жакшы. Ошону мынакей интернет болобу мынакей сиздердин астыңыздарга ачык айтып, документ иштерин биз бүтүрүп берели. Эгер өзүбүз бүтүрөбүз, өзүбүз баягы чогулуп, өзүбүз эми сиздердин баягы эмнеңер эмнеси жагып атат, сиздердин ушу жашоочулардын. Өзүңүздөр баягы бириккен билеткенсиздер да. Ошентип бүтүрөбүз десеңер биз колдоп беребиз. Өтө жакшы. Жакшы. Ошо жагынан жардам берели. Мамлекет тарабынан эми финансылык жактан жардам бере албайбыз. Биз болгону ошол документация тарабынан толук кандуу кылып сиздерге жардам берели. Ошого макулсуздарбы? Макулбуз. Анан ошонун негизинде эле мынакей азыр подвальный жанакы немелер турбайбы, парковкалар. Давайте ошондо бир карап көрөлү. Жакшы болот. Эгер ошону сиздер сатылат далар. Эгер неме? Мындай да, мына Г блокту Б-ны бул карайт, В-ны мына карайт, Г-ны мен карап атам да, мына 2-нчи этажда калып кеткен да. Анан биз эл менен ушуга көтөрдүк, азыр крышасы жабылып атат. Анан кийин подвал, цокол 1-нчи, 2-нчиси өткөрүп берген да, эмил камал электе. Бага черезин атат өткөрүп берген. Азыр буну мен сатайын десем, эч ким албайт да, аресте. Ушуну мыйзамдуу документин бүтүрүп берсеңер, анан биз ушуну сатып, анан биздүү эми эл азыр мамлекет төлөп бере албайт да, биз эл ашар жол менен өзү бүтүрүп алсак. Ушу документ мыйзамдуулугу ошону айтып атпайм мен. Ушуга жардам берсеңиз, документ тарабынан биз жардам беребиз. Урап тургандар ким бар нерде? Абада эле турган блоктун, ошондо айтпайлыбы? Биз жалпы элдин атынан А, Б, В, Г, Д блоктун атынан сиздин атыңызга кат жолдогонбуз. Келме ака. Даярдап ушул жердин бүтүн маселелери боюнча. Айткан айтпаган калып калабы? Бизге дыбыз элдин акчасы кылса да бүтпөй турган үй бол. Жеринче жайга токтоп калган урлар. Азыр байке биягын неме бүтүрүп алабыз. Четинен. Жүрүңүздөр эми жакка барып мен. Так, бул жерде азыр жанагы Эмакомдун маселеси каралып атат. Эмакомдун ошто азыр карасаңыз 6 үйгө 5 үйгө. Азыр 7-нчи этажга келип токтоп калган. Жалпы канча үй дейм? 5 үй. 5 үй. Бирөөсү абада эле турат. Жок, үйүн сатпаган, жерди нээси сатпай атат, бирок булар Эмаком сатып берген. Ооба, ошону азыр бул жерде Эмакомдун оштогу турак жай комплекси бар. Анан анда ошол 5 үй курулмакчы болгон экен. Анын ичинен бирөө дээрлик бүткөн. Калган 4өөнүн 3 блогу дейли мындай. 3 блогу мындай болуп ушул абалга келиптир. Муну азыр эшик терезелерин баягы жашоочулар өздөрү коюп атышыптыр. Мунун дагы жашоочулар өздөрү жанагы бир лидерди шайлап алып, алар өздөрүнүн маселесин өздөрү чечип атышыптыр. Алар акча чогултуп атыптыр, анча-мынча сатылбаган мүлктөрүн сатып атышыптыр. Кыскасы бүт демилгени өздөрүнүн колуна алыптыр. Мунондо азыр кыймыл жок. Анан мына турган үйдүн артында дагы бир үй бар. Ал бетон конструкциясы гана турган. Ичиндеги баягы үйлөр сатылып кеткен дейт. Анан ал дагы бүт элек. Рахмат. Анан дагы бир сөз жүрөт, азыр ал сөз канчалык чын билбейм. Мына турган жепирейген тиги чатыр. Ошол чатырдын орду дагы бир үй болуш керек экен эле. Аны дагы сатып жүргөн дешет. Бирок бул үйдүн ээлери али буга жанагы Эмакомго али өткөрүп бериле экен, сата элек экен. Булардын макулдугусуз эле булардын үстүнөн жанагы том пучуп эле өткөрүп элге проектисин чызып туруп сатып жүргөн дешип атат. Эми азыр мына жерде ушунча адам чогулган. Анын бардыгын азыр жанагы Нурдан Орунтаев жолугуп аз түшүндүрүп айтып берем, жагдайды угам, бир жагынсыз чечем деп атат. Эми көрөбүз кандай чечилет. Азыркы учурда мынакей биз 2 үйүн көрүп келдик эртеден бери. Ал жакта эми маселелер жеңил, чечсе болот. Аны биз бүгүнкү күнү мынакей чечүү боюнча дагы өзүбүздүн атайын тапшырмаларыбызды бердик. Ал боюнча бир 2 күндүн ичинде маселелерин чечип беребиз. Ал эми биз турган ушул
5 блоктон турган турак жайдын тагдыры бүгүнкү күндө ачык турат. Биринчи баягы бүткөн ичинде жашап аткан блок боюнча маселени ушул аркабызда турган блок боюнча маселени чечсе болот. Муну биз 1-2-3 айдын ичинде документтештирүү маселесин биз чечип беребиз. Ал боюнча мен убада бере алам. Бул жерде болгон жанакы водоохранный зона деп коет, ошонун зонасына 20 метр кирип кеткен экен үй. То есть жылганда убагында. Ошону эми биз оңдоп түздөп туруп баягы маселесин чечип берели. Ал боюнча мынакей биздин эркибиз жетет. Ал эми астыбызда турган Б, В, Г блок боюнча. Бул жерде эми курулуш иштери ушул менин маалыматым боюнча 1,5 жыл мурун токтогон. Бирок ошого карабастан ушу сиздердин өзүңүздөрдүн ичара сүйлөшүп, ичара мындайча айтканда биригип, ошол курулуш иштерин жылдырып атканыңыздарды көрүп мен аябай кубандым. Албетте бул жакшы нерсе. Эми мамлекет тарабынан бүгүнкү күндө ачык эле айтам, финансы жактан жардам бере албасак дагы документ тарабынан биз жардам берели. Мынакей азыр Байке менен да сүйлөштүк ошол. Байке аяктасыз? Сизби? Атыңыз ким беле? Жака турсаңыз. Атыңыз ким беле? Маматемин Касымов. Касымов Байкебиз менен сүйлөштүк. Бул Байке айтат, ошол жанакы Б блоктогу жумуш иштерин ушул элдер чогулуп, кимиси баягы акчасын до конца төлөй элек болсо ошо акчалардын эсебинен, жана ошондой эле жанакы подвалдык помещенияны баарыңыздар бирдей бөлүп, ошонун акчасынан бүтүп келе атабыз деп маалымат берди. Ошо туурабы? Ошонун аркасынан мынакей мен ичине чейин көрүп чыктым. Бетке эле жумушу калыптыр. Ошону эми до конца бүтүрсө болот. Действительно болот. Сырткы фасадындагы биз проектиден баягы жеңилирээк кылып туруп карап берели, проектисин баягы арзаныраак проект менен. Ошонусун да карап берели. Жана ошондой эле документтештирүү маселесин биз чечип беребиз. Жер болсо жер мамлекеттик актыда турган себептен баа чечүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ал эми жанагында охранный зона, парковка, детский площадка дегендерди эми андан кийинки уже этаптарда биз карайлы. Макулсуздарбы ошого? Ал эми В блок боюнча да эми сыртынан эле өзүбүз баарыбыз көрүп турабыз, айнектери коюлуп атыптыр. Акырын мынакей жумуштар жылып атат дейт. Байке маалымат берип атат. Ошол эле астындагы жанакы парковка маселеси бар. Парковканы эми бүгүнкү күндө аны сатсаңыздар эч ким албайт. Биз болгону жетет, ошонун акчасынан биз үйдү до конца бүтүрөбүз десеңиздер, биз ошо жагына карап берели. Кандай дейсиздер? Туура, макул. Макулсуздарбы? Айтып коюңуздар. Жакшы болот. Ошондой эле маселе берки Г блок, Г блок боюнча дагы эми ошондой эле. Ал В менен Г блокту ошондой карап берели. Деги эле ушул контурда турган мындайча айтканда 5 блок боюнча документтештирүү маселесин биз чечип берели. Биз жардам берели. Эгер биз өзүбүз чогуу чара ошол жанагы сатылчу жерлерин сатып, андан тышкары эми бирке да акча чыгарып, $100 болобу, $200 болобу, ошондон дагы акча чыгарып, ушу үйдү бүтүрөбүз десеңиздер, биз толук кандуу ошого жардам беребиз. Биз сиздердин жанакы мындайча эртең ошол батирелерге киргенден кийин суу, свет, кандай бир маселелер болсо, биз ошолорго жардам берүүгө биз убадабызды бере алабыз. Газ да кире ошондо? Эми проект менен көрсөтүлгөн болсо, газды да карап берели. Суу албетте, ошондой эле канализация маселеси бар. Отопление. Эми мындай да байкелер, эжекелер. Ачыгын айтканда, азыр мындай маселе Кыргыз Республикасынын аймагында көп. Эми ушуга чейин болуп келди. Муну жаап жашырганда эч мындайча айтканда кажети жок. Болгону бүгүнкү күндө ушул түшүп биздин мойнубузга түшүп атат. Колубуздан келишинче жардамыбызды берели. Самый главный ошол жанакы мен айткандай эле документтештирүү маселеси. Эгер ошо документтештирүү маселесин чечип беребиз, биз тараптан ошону карап берели, ал жагына маселе жок. Д блок боюнча. Д блок боюнча да жери ал жагына чыгып кеткен. Ал жеринде мынакей вице-мэр мырза менен сүйлөштүм. Акча берилген. Сүйлөштүк. Ал боюнча да мынакей
жерди сиздерге арендага өткөрүп берем деп атат мэрия. Ошонун негизинде жанагы эле документтештирүү маселеси. Эми ал эми акча маселесин айым эже айтып атат. Эми акча маселеси боюнча биз пока азыр чечим чыгарбайбыз. Ал боюнча карайлы. Изилдейли. Колубуздан келген жардамыбызды беребиз. Бирок эми эжекес, мен сүйлөп бүтөйүн, анан сизге сөз берели, уруксат берсеңиз. Андан кийин уже баягы жана айтып кеткендей эле техникалык жардамдарын эми изучать этип туруп анан карап көрөлү. Ал эми жана документтештирүү маселеси боюнча биз толук кандуу чечим берүүгө дайынбыз. Сурооңуздар болсо жооп берүүгө дайынбыз. Нурдан, биздин мына Д блоктун акчасы дольщиктер тарабынан 70% төлөнгөн. Бирок биздин Д блоктун сөөгү тура элек али. Экинчи этажда калып кеткен жеринен өзүбүз ашар жолу менен акча топтоп, баягы активисттерибиз менен 8-этажды бүтүрдүк. 9-этаждын полу мындай жалпак тил менен айтканда 8-этаждын потологу 9-дун полу турду. 13-этаж, 13-этаж мансарт. Эми ошону бизге дагы кандай кылып кичине бизге дагы жол көрсөткүлө, түрткүлөп бергиле. Эмакомдон вообще биз үмүтүбүздү үздүк. Мисалы үчүн мен өзүм 3.400.000 төлөгөмүн. Эми төлөнө турган акча жок бул жакта. Не только документ бизде, документи боюнча дагы эң сонун бүтүрүп берсеңер чоң бизге мүмкүнчүлүк. Бирок башка блокторго караганда салыштырмалуу Д блок биз калып кеттик, иши көп. Именно ушул сөөгүнө бир эле этажга 3 миллиондон ашык акча кетет экен. Стройканын сысын түшүнбөгөн биз карапайым калк стройканын көпчүлүгүн түшүнүп калдык да. Мисалы үчүн мен өзүм үй куруп, бар жогун күйөм кылып, мен стройка жөнүндө эчтекени түшүнүгүм жок эле. Ушул Эмакомдун аркасынан азыр стройканын 70% мен түшүнөм да. Азыр эми биз балдарыбыз, балдарым алган бул жерденчи үйдө. Эми азыр биздин үмүтүбүз өтө эле аз да. Ошого кандай жардам көрсөтө аласыңар? Эми эжеке мындай да, бир нерсени айтайын. Азыркы учурда бул мындай жумуш менен эч ким иштеген эмес. Биз деле мынакей мойнубузга биринчи жолу келип түшүп аткан нерсе да. Ачыгын айтышым керек. Мынакей 2024-жылы Бишкек шаарында 14-16 ушундай жана документи жок үйлөрдү биз документтештирип, маселелерин чечип бердик. Эми кезек Ош шаарына жетти. Мен жана айтып кеткендей эле, мына эртең менен 2 үйдү барып кыдырдык, 3 үйдү кыдырдык. Ошол 3 үйдүн тең мынакей ушун жашап атат, бирок документтери жок. Аларды биз мынакей чечип берели деп мойнубузга алдык. Ал эми мынакей эң оор болуп аткан ушу сиздердин үйүңүздөр, ушу сиздердин Г блокту тоже документтерин биз карап, чечип берели деп мен толук баягы ишендире алам. Чечип бере алам деп. Ал эми Д блоктун документин чечип беребиз эжекеси. Бирок курулуш жагынан эми тилекке каршы биз финансылык жактан эч кандай мүмкүнчүлүгүбүз жок болгондо мен куруу убада бере албай атам сизгечи. Эми сиздерге жакшы сүйлөп, кооз сүйлөп кетип калгандын ордуна эми ачык чындыкты айтыш керек. Финансылык жактан эгер мен мүмкүнчүлүгүм болуп калса, биз жардам беребиз. Бирок эми финансылык жактан бүгүнкү күндө мамлекеттин азыркы учурда күчү жетпейт, антип баарын бүтүрүп берип койгондой. Бирок биз ошол эле мынакей биздин урматтуу президентибиз, ошондой эле УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичтин ушу атайын баягы берилген тапшырмалардын негизинде ушундай маселелерди азыр биз четинен чечип бере атабыз. Сиздер дагы бизди туура түшүнүңүздөр. Биздин азыр колубуздан келе турган нерсе бул документтин толуктап сиздерге кийин уверенно жанакы хотя бы сатылуучу жерлерин баягы сата тургандай болуп туруп биз ишендирип берели деп атабыз. Чтоб ошонун баасы чыксын. Жөн эле ит бекер кетип калбасын. Ошону жакшылап соодалашып, ошонун акчасын сиздерге келсин деп атабыз. Биз ошонусун карап берели. Биз мына Д блокто мектебинен башка эч кандай документи жок. Анан мэриядан талаш жери бар. Талаш жери анан ошол мэрия жакка акча берилген деп укканбыз, бирок чынбы жалганбы анысын билбейбиз. Ошо ортодо биздин дагы ошо азыр 2-этаждан эл өзү 9-этажга көтөрдү да. Азыр бул жагында өзүбүз курсак, сиздер азыр параллельно документи да бүтсө, параллельно стройкада кете берсе уруксат берсеңиздер, ошол жагында карап берсеңиздер жакшы болот эле. Хоп, туура суроону берип атасыз. Биринчи жанакы талаш жери боюнча мэрия. Мына мэриянын өкүлү менен сүйлөштүк, вице-мэр менен сүйлөштүк. Арендага берет.
Архитекторға да мынакей задача беріп атам, град заключениясын ертерек бүтіріп, через УМС арендаға беріп қойды. Енді талаша тұрғанда ал жерде 2 метрді ал сілер ала албайсыңдар аны. Соттошыны да албайсыңдар. Ежекесін шашпаңыз. Өзіңіздер сатып алсаңыздар да болады. Ал жердің мәселесін шешіп берелі. Бекер береби, арендаға береби, аренда болса да минимальный аренда ал. Жөн эле госпошлина төлөгөндөр аренда болот, чын айтайын. Ал эмес экинчи суроңуз боюнча жанагы курулуш иштерин документтештирүү маселеси. Документин биз мойнубузга алабыз. Документин биз чечип берели. Эгер ошону курабыз, кудуретибиз жетет десеңиздер, куруңуздар. Биз дагы колубуздан келишинче жардамыбызды берели. Кел ошо шаарына келген сайын ошо эме келип бир сырадан карап турайын. Мен дагы макулмун ошого. Келип туралы. Чоң чара ошо жерден бир кирпич болсо да ошону коюп бергенге мен дайынмын. Колубуздан келишинче. Эжекелер. Биз да туура түшүнүңүздөр. Бирок документ маселеси мен сиздерге айтып атам, баардык ушул жердеги 5 блоктун документ маселесин биз чечип беребиз. Самый главный документ маселесин биз чечип беребиз деп мынакей дагы жол айтып атам. Урматтуу Нурдан Камалович, ушу жергиликтүү бийлик ушул элдин көйгөйүн жеринен чечип беребиз деп келгениңерге терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин көйгөй мына А блокто, А блоктун документтери почти бүт эле калды. Сейсмологиялык чечимдери чыкты, барды келди. Ошо кичине канал боюнча маалымат бар экен. Ошону тездетип чечип берсеңиз, биз кыштын күнүндө мына 3 жылдан бери жашайбыз да. Свет 4 сом 20 тыйындан келет. Суу элдер 17 сомдон төлөсө, биз 67 сомдон төлөйбүз. Анан бизде бир эле учетчик келет да. Мисалы үчүн 4 ал келет, светтен келет да биз. Мисалы үчүн көпчүлүктөн жыйнагы чаңдык жарым берилет болот да. Неге берилесиң деп туруп общий счеттен үзүп кетип калат. Бергендери менен бербегендер биз ортодо мындай кичине келишпестиктер болуп атат. Кыйынчылыктар өтө көп болуп атат да. Ошону эртерээк биздикин А блоктукун кичине жардам кылып тездетип берсеңиз элдин суранычы да документ жагынан. Документиңиз боюнча мынакей А блоктукун мен ачык эле айтсам бир 2-3 айдын ичинде бардыгын бүтүрүп беребиз. Рахмат, ошондо. Ал эми берки курулуп аткан объектилерди реестрге 2-3 айдын ичинде отургузуп беребиз. Уже реестрге отурду деген уже документ бүттү деген нерсе. Хорошо? Салмаспы. Биз Эмако компаниясынан 2021-жылы 2 квартира алганбыз. Однокомнатный. Ошо 2 миллиондон ашык акча төккөнбүз. Же үйүбүздүн салынганы да дайыны жок. Же акчабыздан дайыны жок. Же башка квартира бербейт бизге. Ушинтип биз 5 балабыз менен көчөдө жайылда үйүбүз жок. Биз көчөдө калдык. Биз келип ушул жерде жүрөбүз, ошто квартиралап. Биздин акчабыз, биздин маселебизди ким чечет? Биз Эмакомго келебиз, бизди алдап жөнөтүшөт. Ар сөздү айтышып, эч нерсе чечилбейт. Мына чечилет, ана чечилет дешет. Эч нерсе чечилген жок. Биз 4 жылдан бери сүдүрөлүп жүрөбүз 5 балабыз менен. Эмне кылабыз? Биз кайка кайрылышыбызды билбей калдык. Биздин акчабызды беришпейт, же болбосо үй беришпейт. Биздин маселебизди чечкенге сиздер жардам бериңиздер суранабыз. Эжеке эми мындай да, урматтуу айым туугандар. Эмакомдун бүгүнкү күндөгү турушун баардыгы жакшы билебиз. Кандай, мындайча айтканда, кебетеси кандай экенин биз баарыбыз жакшы эле көрүп турабыз. Эгер жүзү жакшы компания болсо, биз монтип келбейт элек. Монтип сиздер ыйлабайт элеңиздер. Монтип ушул жерде чогулбайт элек. Тынч өзүңүздөрдүн үйүңүздөрдү бүтүрүп, мен дары тааныбай эле акырын үйүңүздөрдү бүтүрүп алып, ошо үйгө кирип жашайт элеңер. Туурабы? Мындай маселе эми жаап жашыргандан эмне канча жылдан бери болуп келаткан маселе бул. Мынакей Бишкек шаарында, Ош шаарында 10 жылдап, 15 жылдап бүтпөй жүргөн объектилер бар. Эми анын баарын жаап жашырганда эмне? Биз эми мынакей эгер мурун эскини баягы оңдоп бере албасак дагы жаңыны болтурбоого мынакей бүгүн толук аракетибизди көрүп атабыз. Ал эми мына документте мынакей жанатан бери мына эжеге да жооп берип коюп, жанатан бери айтып аткан ушул агенттик тарабынан эмне жардам деген нерсени мен айтып атам. Ушул документ жагын сиздерге бүтүрүп берели. Бул жерде директор жок да Эмакомдочу. Убактылуу Эмилдин Жусупов Эмилдин досу Улан временный директор болгон. Ошого бизге бир түзүүрөөк директор керек ачык элечи. Стройканы түшүнгөн, акы беркини билген адам керек. Азыр Улан эчтекени билбейт, зордоп алып келип отурузуп койгон да. Бул же финансын ары бери жылдырышын билбейт, же бир усталар менен сүйлөшүп бир ишке салышын билбейт. Ачык эле да. Ушул жерге бир мал жерде Бакыт ака деген бирөө иштеген. Башында ошол болуп, биз башында иштегенде
Биз биринчи бакта экен действительно иштеткен эмеспиз. Эми али стройканы жүргүзбөй атасың, наран акчасы жок болсо зордо эле иштеткен эмеспиз. Ошого бизге же бакыт экен коюп берсе азыр временный пока стройка боюнча, же мына алмаз экен коюп берсе. Жоопкерчилиги барыраак бир айткан нерсесин строитель болбогон менен эми ака финансын аркы беркин көзөмөлдөп берсеңиз ака биз строитель болуп калдык ака. Биз жардам беребиз. Анан аркы азыркы окшогон мына блок, наркы беркилер менен меме кылбайсыз ака. Только мына стройка кетип аткан блокторго гана көзөмөлдөп сиз меме кылып бериң ака. Директор болуп бериң. Эми бул жерде азыр биз акчаны алып туруп эле, топтоп туруп эле, өзүбүз акчаны топтоп туруп эле сразу меме кылбайбыз. Управлениясы боюнча мен сүйлөшөм. Аны атайын кызматтар бар, атайын органдар бар, ошолор менен сүйлөшүп, анан бир чечимге чыгарып берели. Макулбу? Oğlum toktam. Buna takımıntı anca aydaптı. 2-3 aydan dokumentleringizden alasınız. Anam bilen biz takımıntıga barar çarçadık. Aliyatın bir nemeni çekiliye koydu takımın. Anam buna takımıntı ayardap kalfaytıp burunku birlikterin. Şu yüzden yeme oturarız. Buna soğudan kamertyanıp nemesimin talep atarız. Tibetini de kamertyan nemesimin talep atarız. Şunu bir çeşit verip getirsen bol et bana. Asakal, men sizge söz bereyim. Şu 2-3 ayın içinde ушул биринчи документтерди ала баштайбыз. Эгер мен аны кыла албасам, мен сиздердин аксыңыздарга келбейт элем. Рахмат. Мына эртең жүзүм жарык болуш керек. Сөздү бергенде жооп бериш керек аны. Туурабы? Саламатсыздарбы? Рахмат уулум. Биз эл алдына келип кичине жооп берип, документибизди болсо бүтүрүп беребиз деп убада берип атасың. Onun için рахмат. Эми биздин кайрылганыбыздын себеби ушу карапайым эл зорго таап үй алсак, баягы бала төрөсөм, баламды каргап чакып өлтүрдү деген кыргызда бир макал бар, ошондой болуп атат да. Зорго тапкан үйүбүздү карга чакып өлтүрүп атат. Эми бир эле Эмилди камадыңар, Эмилди үй камагына чыгардыңар, компания өз бардыгы жооп бериш керек эле бул жердечи. Бүт Эмаком компаниясы. Ошондо бир сабак болот эле элге, ушул курулуш компанияларына. Эми силер камактан чыкты. Болду, элдин салып бериңер, эл документ бүтүрүп берсеңер, эми эл кантип эсем өзүбүз бүтүрөбүз буягындагы. Болду, бүттүбү? Результат жок го буякта. Ал камалды чыкты, үйүндө экен компаниянын эмелери жүрүшөт сайрандап. Биз болду, карапайым эл өзүбүз бүтүрөбүзбү дагы? Апа, эми мындай да, мен курулуш агенттигинин директору. Мен атайын кызматтын же укук коргоо органдарынын кызматкери эмесмин азыркы учурда. Мен ал Эмил кантип камалып, кантип үй камагына чыгып аткан боюнча мен аяка кийилишке укугум жок. Мен туура түшүнүңүз. Мен курулуш агенттиги катары келип, ушу сиздердин хотя бы ошо 100% көйгөйүңөр болсо, ошонун бир 10%ын хотя бы чечип берейин деп келип атам эжекелер. Эми кичинеден болсо дагы ошо аракетибизди көрөлү деп. Түшүнүп атам, ооба, түшүнүп атам. Эми биздин элдин үнүн силер да жеткизип койсоңор. Себеби дегенде бизге ошол компаниядан кандай буят азыр кызгалдактай жайнап кеткен компаниялар көп. Элдин көп ушинтип бизге окшоп акшап жүрөт. Биз 5 жылдан бери ушу Эмаком компаниясынын артында жүрөбүз. Ошондой болгондо кичине сабак болсун. Бизге да жардам берип үмөт болгулай. Элди ушу Камчыбек Кыдыршаевич, Садыр Жапарович биздин элге мындай жалдырап турган элди көрсүн, биздин үнүбүз да жетсин деп айтып атам балам. Туура айтасыз. Албетте ал. Жетсин биздин деп атабыз. Баягы каалоо тилектериңиз болобу же кандайдыр бир насааттарыңыз болобу, мен аны жеткирем албетте. Бирок бул жерде мен азыркы учурда ушу жооп бере турган, мен өзүмдүн жетектеп турган мекеме. Бул агенттик, мамлекеттик курулуш агенттиги. Мен ошонун атынан келип, ошол жанакы айтып кеткендей эле 10 көйгөй болсо, ошонун бир 2 көйгөйүн чечип берейин деп атайын келип атам сиздерге. Бүгүнкү күндө ушул азыр сиз чечип берем деп айтып атса, сиз кеткенден кийин кайра ушул неме түшүп калбайбы эл? Ошону мына архитектурага дайындап, газга дайындап, бардыгын мына мен сиздерге мына тааныштырып берейин. Мынаки архитектор турат. Эми акырын туруңуздар, мына сураныш. Архитектор, газкы, кандай экспертиза? Мынаки экспертизабыз турат. Акча сурабайбы? Акча сурабайт.
эч кандай акча сурабайбыз. Бардыгын мынакей кесип турат. Мамлекеттик курулуш агенттигинде эмне кызмат болсо ошонун кызматтарын мынакей Ош шаарындагы, Ош облусунда жетекчилер ушул жерде турат. Центральный аппаратта мынакей ГАЗдын республикалык деңгээлдеги директору турат. Жана ошо архитекторлордун эң башкысындагы, эң башчысынын орун басары мынакей Данияр турат. Ушул кишилер бардыгы биригип алып, мен баш болуп, ушунун баарын биз чогуу жазабыз. Силерден акча сураган эч ким жок. Акча сурабайт. Мунун баарын биз өзүбүздүн кагазыбызга, өзүбүздүн ручкабыз менен, өзүбүздүн программабыз менен баарыбыз өзүбүз жазап чыгарабыз деп атабыз. Рахмат чоң. Нурдан Кемелович, рахмат сизге, Алла разы болсун. Ушунча азыр ушунча элдин алдында жигитче сөз берип атасыз, баары менен тааныштырып атасыз, жергиликтүү бийликтер менен буга чейин кайрылып келген элек. Бирок жооп болгон эмес да. Садыр Нуркожоевичке да чоң рахмат. Ушу жакында указ чыгып, ушундай незаконный домдорду карап кайрадан уруксат берип атат. Анан бизге мына А блок боюнча сиз сөз бердиңиз, 3 ай ичинде биздин документти жардам колубузга тиет дедиңиз, а? Рахмат ага. Анан кийин бизде дагы бир өтө эме мына Ошто да отопление өтө орчундуу маселе. Эмне кылабыз? Газ, отопленияга дагы ушу бизде кичине азыр эл алдында бир эме сөз айтып койсоңуз, газ, отопление документтен кийин экинчи маселе. Газ, отопление боюнча биз карайлы. Ал технический условия деп болот. Эгер газ менен киргизгенге болбосо, же кандайдыр бир баякы үйдүн ичине центральный отопление киргизгенге болбосо, бияка автономный отоплениега проектисин жасап беребиз. Азыр кетишти окшойт, экинчи дарекке кетиштиби азыр? Биз экинчи дарекке бара берели. Экинчи дареги мына жакта. Бул баягы убагында Сооронбай Жээнбековдун жанагы президенттик аппараттын тушунда, Сооронбай Жээнбековдун тушунда. Президенттик аппаратта жанагы аппарат башчынын орун басары болуп иштеген Алмамбет Салиевке караштуу деген үй бар эле. Азыр адашпасам ошол жерге Айына чейин биякта болом. Экспертизанын заключениясы чыгат. Заключениясы чыккандан кийин уже реестрге отурат. Уже сиздердики мыйзамдуу болот. Түшүнүңүздөрбү? Жер боюнча маселеңиздер жок мен билгенден. Проектиси боюнча азыр расчеттор кичине туура эмес болуп калган дейт, бирок аны да азыр оңдоп кайра киргизип атабыз дейт. Бүгүн киргиздик дедиңизби? Бүгүн киргиздик. Киргиздик дейт. Эми Кудай буйрса, жуманын аягына чейин заключениялар чыкса, реестрге отурасыңар, уже официалдуу түрдө мыйзамдашасыңар. Болгону эми единственный баякы биз финансы жагынан жардам бере албайбыз. Бирок курулуш компания менин маалыматым боюнча өзүнүн күчү менен азыр бүтүрүп берген аракетин көрүп атат. Канчадан алдыңыздар эле мурат? Квадратный эгмен 2019-жылы алган. Канчадан алдыңыз? 7 жыл болуп атат. Канча болду? 450ден башталган. Эми мындайда быйылкы убагында эми 450ден алдыңыздар. Андан кийин ковид болду, өзүңүздөр билесиздер. Ковидте баардыгыбыз шайыбыз болду. Не только куруучулар, баарыбыз кошуп шайыбыз болду, туурабы? Материалдар ковид учурунда 2 эсе кымбаттады. Ошол эле учурда жанакы сиздерден алып аткан $450 $400 куруп аткан болсо, 1 жылдын ичинде $800 чейин чыкты. Себестоимость. Эми аны ачык эле айтышыбыз керек биз. Туура. Эгер ушуну баякы кандай десем, мен курулуш компанияны тааныбайм, ачык эле сөз. Бирок курулуш компаниясы бүтүрүп берем деп атат. Эгер колуңуздардан келишинче жардам бергиле. Бул өзүңүздөрдүн үйүңүздөр. Өзүңүздөр жашайсыздар. $450 азыр квартира эмес, неменде бузула турган тоокана да ала албайсың. Туурабы? Азыркы учурда бери жагы дегенде $1,500 азыр готовый компаниялар. Эң арзан дегенде готовый үйдөн $1,500 эң арзан аласыңар. Анын баарын туура түшүнүшүбүз керек биз. Экономиканын шарты ошондой. Муну биз сиздерди баягы үгүттөп бул үйдөн алдырган эмеспиз. Өзүңүздөр алгансыздар. Бирок биз айтчу нерсе жанагы документтештирүү маселесин биз чечип беребиз. Ал жагынан эч камсанабаңыздар. Главный ушу үйдү бүтүрүп алсаңыздар, өзүңүздөр кирип, техпаспортуңуздарды алып, тынч отурсаңыздар бизге ошол эле керек. Башка эч нерсе керек. Ошол нерсе керек болсо, сиздер тараптардан ошо документтештирип берсеңиздер жакшы болот эле да. Документтештирүү маселесинен эч маселе жок. Мынакей экспертибиз айтып атат, экспертизанын жетекчиси. Жуманын аягына чейин заключениени чыгарып берет.
понедельник, вторник эмди келаткан жумада уже реестрге отурат. Реестрге отурду деген уже все. Минимальный болуп бүтүрүшүңүз керексиз. Биз ботту кол коюп беребиз. Түшүндүм. Ну хотя бы минимальный. Ондай болбойт баягы голый. Моларды жаап, жашнакай кылып неме кылсаңыз биз кол коюп берели. Жана сотто өзүбүздүн азыркы күндө газ неме госстрой тараптан берилген иш бар да. Ошол себептен стройканы толук кандуу иш алып бара албай атабыз. Эмне бар эмне? Сотко берилип калган да, биз сотко берилген. Да, отзывайте под мою ответственность. Рахмат. 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 Бизге азыр ошол эле керек болот. Орунтаев мырза сооптун баарын алып кете турган болду го дейм, а? Эми бул жолго мыйзамдуусу действительно жакшы болот бизге. Канча жылдан бери жүрүп аттыңыздар эле? Мен келгенime бери 2 жыл болду эле. 2 жылдан бери ушу документ иштерим толук кандуу бүтпөй аткан. Азыркы күндө Кудай буйруса сөз берди. Бир жуманын ичинде толук кандуу бүтүрүп беребиз деп. Сиз бул компанияны баштоочу эмессиз, а? Кийин сатып алгансыз? Биз кийин келген адам. Кийин проблема башталганда келип калгансыз? Проблема башталган баштап мен жетектеп келатам. Бүгүн Кудай буйруса азыр сөз берди. Бир жуманын ичинде толук кандуу мыйзамдаштырып беребиз дешти. Ошону бүтүрүп бергиле. Буга азыр жанагы кичине бир аз саясий суроо. Жанагы Алмамбет Салиевдин азыр тиешеси жок, э? Жок. Бул сөздө сиз айткандай башта айтылып жүргөн дейди сөз болот. Бул жерде эч кандай Алмамбет Салиевдин тиешеси жок. Кийинки объектиде да тиешеси. Кийинкиде да жок. Ал жерде азыр лично мен өзүм жетекчи, мен өзүм карап жатам. Алардын тиешеси жок, эч кимдин тиешеси жок. Саясаттык суроолор да жок бизде. Рахмат. Түшүндүм. Отопление боюнча качан разрешение кылып бересиздер, кандай болот ошол боюнча? Үйдүн мына жашоочуларчы, сиздер мына бактылуу адамсыздар. Себеби Эмоком курулуш компаниясынын эзин азыр таба албай атат да. Турак жок. А бул киши өзүнүн мойнуна алып атат баардык нерсеничи. Андан көрө сиздер шүгүр кылып туруп, шүгүр кылып туруп ушул киши менен жакшы жүрүп, жардам бериңиздер, колуна кол, бутуна бут болуп. Эми мындай да. Отопление боюнча. Урушуп талашкан уже бүттү. Башыбызды бириктирели да ушу үйдү бүтүрөлү. Мы документ тарабынан, документация тарабын биз жасап берели. Биз жардам беребиз. Уруксат кагазын жардам беребиз. Отопление боюнча. Ал эми отопление. 4 балаз менен музда үйдө отурабыз бизчи. Отопление кандай көрсөтөт? Отопление бизде баардык кагаздар бүткөн. Азырет, жок, кандай? Центральный. Центральный. Улап койгонбуз. Бир гана точка подключения ала албайт ал. Себеби экспертиза. Можете барбы? Может, баардыгы бүткөн. Мэрия барбы? Акчаларынан бери төлөп бүткөн баардыгы. Ошол жактагылар ham акча сурайт. Полный бүткөн. Уже договорубуз бар экен. Договорум бар, бүткөн. Аны мындай болот. Эми мен дагы чарчадым. Эми мен дагы чарчадым. Сураган жок. Суроо берип атат, жооп берип атат. Азыр Чечип туруңуз. берели деп атпайбыз. Рахмат өмүрүңүз. Азыр мынакей документациясы чечилгенде отоплениялар автоматически чечилет. Бул ошо менен связанный нерсе. Ошол ошо. Бул связанный нерсе. Бул деген бири-бирине мындайча айтканда берки документтер жок, бул отопление чечилбейт. Бул анткени мэрия дагы өзүнчө муниципалитет. Алар дагы жөндөн эле мени уга бербейт. Биз ишенбей атпыз, акырсы чын экен да, электро ишенбей атканбыз. Ошол себептен мынакей биринчи аз документациясын бүтүрүп берели, анан уже автоматически отоплениялар да чечилет. Рахмат. Балдарга бир дуан берейин, ушу балдар жигит пирлер болуп, ушу энелериңерди колдоп, ушул үйдү майлуу сүттүү кылып куруп коюпсуңар, аягына чейин чыгып берип, ушу бир азаматтык кылып атыпсыңар. Силердин жолуңар шыдыр, жолдошуңар кызыр болсун. Илайым эч убакта жамандык көрбөгүлө. Ушундай энелерди сүйүндүкөн, ушундай жакшы жигит пирлерден болуп жүрө бергиле. Жолуңар ачык болсун. Рахмат. Мырза мырза, бул элдин баарын маселесин чечип, сиз боштогу сооптун баарын эле өңтөрүп эле бул баягы артып кетип аткандай болуп атасыз азырчы. Өзү негизи ушунчалык эле чечип кое турган нерсе экен. Ушуну мурдараак эле бир кылса болбой беле, ушунча бир жүдөтпөй элди. Карасаңыз эми мындай бир саясий эрк гана керек экен да бугачы. Мурункуларга эми жооп бере албайм, жана айтпадым. Ооба. Бирок андан бери дейм да. Андан бери эми мынакей өзүм 1 жыл болду, 1 жылдан бери ушул вопростун баарын изучать этем. Болобу, болбойбу деп. Көп жеринде мынакей болбой турган нерселер бар эле, анын баарын которуп чыкты. Ошонун негизинде анан азыр болтуруп акырынан чечип келатабыз да. Эми баягы сразу эле келе калып эле мындай кол коюп койчу эмес нерсе эмес да булчу. Деген өзүнүн жол жобосу бар, техникалык
айтса экен. Мурда дагы бир келгенмин. Бул мынау Разаков көчөсүндө жайгашкан. Эми мунусу дагы Эмакомдун бул үйү дагы проблема. Бул үйү дагы ошол бүтпөй калган. Бул үйүнөн дагы адамдар ошол айласы кетип, азыр эми үйдү өздөрү бүтүргөнгө киришкен. Мисалы, мынау үйлөрдүн, мынау эшик терезелерин Эмакомдун жанагы кардарлары өздөрү бүтүрүп атышкан. Кандайсыздар? Азыр силер жашоочусуңар, Жок. Так, анан бул жерде дагы бир проблема, мынау жактагы бир үй, дагы бир блок салыныш керек экен, а салына турган жер аныкталып элек, а бирок сатылып кеткен деп атышат. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Бул жердеги маселе не болуп атты эле азыр? Мен билем, бирок баягы азыр мынау эменин ремонтун өзүңүздөр кылгансыздар, Өзүбүздүн до сих пор жасап атабыз. Анан газ кирелек. Жылуулук кирелек. Жылуулук киргиздик. Өзүбүздүн каражатыбыздан киргиздик, жылуулукту киргиздик. Өзүбүз отдельно трансформатор сатып алып, трансформаторду койдук. Жок, кандай чечиле турган болду? Эми муну чечсеңиздер керек. Мен азыр көп эле маселе чечилет экен деп калдым өзү. Жүрүңүздөр чогуу. Таныштыңызбы азыр, Жүрүңүздөр эми бияка. Мына ушунча. Siz Nurdan Mırza, bu жаққа келгенге чейин қандай елестеттіңіз біле ушундай масштабты? Конечно, елестеткенбиз. Сизге күтүүсүз болуп аткан жокпу? Билип көрүп, ошонун баарын изучать этип туруп анан келип атпайбызбы? Муну мындай кылалы, урматтуу агайым туугандар, эми сиздердин маселеңиздер биякта кыйла жеңил. Болгон эле бир кичекей 1 метр жер үчүн мындайча айтканда маселе туулуп атат. Бирок аны чечкенге мүмкүнчүлүк бар. Мындай кылалы, эми көп куру сөздү бере бербейин, 10 күн же 15 күндө. 1 ай бериңиздер. 1 айдын ичинде Кудай буйруса акт удасын кол коюп беребиз. Макулбу? Биякта эми маселе деле жок экен, принципте. Бар. Эми дакан сокпайсыздарбы эми? Эми ошону чечип берип атпайбызбы межекеси? Жанатан бери мени урушуп атасыз. Мына Эмакомдун өкүлү келип турго. Неме Руслан? Кана? Улан ака. Ким Улан? Сизби? Биякта проектировщик каякта? Жо, мен Бакыт деген киши. Ал связьда эле. Связьда эле? Сиз мындай кыласыз, проекттин полный алып келип алып туруп, архитекторго барасыз. Азамат. Өзүң проектировщикти тап, документтерин ал, согласованиясын полностью бүтүр. Бүткөн болсоң да сразу экспертизага тапшыргыла, тоже проконтролируй. Экспертизасын эртерээк бүтүрүп бериңиз, и андан уже тегинде Орунбекке реестрге отургузуңуз. Хорошо, Орунбек? Реестрге отургузасың, и бүт жана немелердин баары бүтүрүлгөндө сразу кол коюп бергендей болот. Макулбу? Кудай буйруса 1 айдын ичинде маселеңиздер чечилет. Биздики мына биринчи, экинчи этаж помещение. Биздин мана помещенияларды Эмил менен мел чечиш керек экен. Бул жердеги мына Эмакомдун сотрудниктери чече албайт экен. Ал эмне болгон помещениялар? Мына биринчи, экинчи этаж помещение. Биз экинчи этаждан помещение алганбыз. алганбыз. Двойной продажалар боюнча укук коргоо органдарына кайрылыңыздар. Ал жагын биз чече албайбыз. Биз болгону имараттын техникалык жагынан мындайча айтканда укук коргоо органдарына доттан кайрылбайсыздар. Эми ал жак мен коммерческий менен чынын айтканда мен азыр немете албайм эжекеси. Туура түшүнүңүз. Биз болгону техникалык жагынан гана жооп беребиз. Ал эми ким сатып алган, кимге саткан ал жагына мен укугум жок кийлигишкенге. Туура түшүнүңүз. Түшүнүп атабыз эми. Аны деген укук коргоо органдарына кайрылыңыз, арыз менен жазсаңыз, анан алар карап берет. Кейжи групп боюнча дагы айтып коесузбу? Мына жерде үй бүткөн, киргенбиз, документин ала албай атабыз. Кейжи групп боюнча мынакей Бишкектегилердин азыр араң бүтүрдүк азыр. Эми аны дагы чечебиз буюрса. Болгону кабыл алып салынган. Бүткөн да. Паспорт берилбей атат да. Биз ак приемка бергенбиз. Ак приемкасын бердик. Компанияда азыр Кейжи групп боюнча ичинде жанакы орун талаш болуп атат. Берки Имамидин Ташев менен берки жанакы шайланган аялы бар эмес беле? Ошолор менен аз талаш болуп атат. Тех паспорттарын азыр кимиси кол коюп берерин билбей жүрүшөт азыр, чынын айтканда. Бирок биз өзүбүздүн бизге тиешелүү акт бода деген документ бар. Самый важный документ. Биз ошону кол коюп бергенбиз. Биякты дагы азыр ошентип кол коюп беребиз.
Биз колубуздан келишинче мынакей документациясын бүтүрүп берели деп атабыз. Билбейм, мен мына жагында маселе кандай чечилет. Азыр бул жагында мынау бузулуп турган үй турбайбы? Мына ушул бузулуп турган үй, анан дагы жанында бир үй барбы, иши кылып, мына жерге дагы бир үй түшүш керек экен өзү, ушул жерге. Анан ал үйдүн мына жарымын сатып алган дейт, анан дагы жарымын сатып ала элек дейт, же аны залогко койгон деп иши кылып, мына жактагы маселе чечилелек. Ошонун айынан бул жерде жанагы бирок үйдү мынантип башын ачпай туруп, сатпай туруп, сатып албай туруп, бул жакка өзүнчө проект түзүп, анан өзүнчө эле баягы квартираларды отургузуп, анан аны сатып берген экен. Азыр ошол сатып бергендердин арасында ошол бир 13-14 адам бар окшойт. Алардын канча акчасы бар? 13-14 адам болгондо деле 13-14 миллион болсо керек ал. Анан эми муну азыр салганга ошол Эмаком компаниясынын капиталы деле жок болсо керек. Азыр эми ошол боюнча ызы чуу болуп атат. Азыр ошону кандай кылып чечесиңер, чечип бергиле, баягы апересин дегендей болуп атат бул жагы. Апересин дегендей. Ошондо бул жакта азыр мынау жер турат. Анан ошол жерден али мындай долбоорду сатып бергенде туурабы? Ошондойдон бир 10 чакты квартира барбы эми? Ал сатылып кеткен. 10 адамдын акчасы канча эми? Жалпы алганда бир 2-3 миллиондонбу? 2 миллиондон деп коелу. 20 миллион сом. 500 миң да бар. Аны чечип атабыз, просто бул эжелерге. Жок, ошондо айтайын дегеним, азыр үйдүн курулушун токтотуп эле. Анан ошону сатып эле, анан акчасын кайтарып берип коюп, же башкадан эме кылса болобу, болбойбу? Же башка объект барбы, перекит кылат турган? Жок, бар, варианттар бар. Бергиле десең да бербейсиң, улан. Кылып беребиз. Бербей атасың. Бирок акырындап кылып беребиз. Жок, мен аны түшүнүп атам. Сиз жанагы эми Эмакомдун ким эле жанагы Эмил Жусуповдун досу окшойсуз. Анан алго жанагы убада бериш жагынан март экен. Азыр сиз дагы ошондой убада берип атасызбы, же чындап эле өзү перекит кылганга, мындай башка жакка көчүрүп салганга барбы, жокпу? Болсо ызылдатпай көчүрүп салбайсызбы? Эмил менен бир 2 ай мурун Эжелер менен сүйлөшүп атам перекит боюнча. Бирок мен айткан эмеге шартка булар көнбөйт. Ал шартты буну квадрат метрин $1000 квадрат метрин бизге $1000 биз 4 жыл мурун алганбыз, 4 жыл мурун. Азыркы квадрат метрин бул 750дөн сатылат. 1000ден дагы деди. Бизде андай акча жок. 1000ден деди бизге. Биздин ошо болуш акчабызга үй тап берсин. Болбосо акчабызды кайтарып берсин. Биз договор боюнча алабыз, биз үйүбүздү, акчабызды. Эми мына курулуш ушундай болду. Буга чейинки каталар кеткен. Эми бул каталардын көпчүлүгү жанагы жетекчилердин дагы айнан болгонда, мисалы сиздин ордуңуздагы жетекчилер деле макул эми сала бер, параллельно документин бүтүрө бересиң деген маселелер болгон. Азыр андай токтоду, Азыр мындай дұрыс мырза, мага чейинки иштеген жетекчилерди мен чынында тааныш эмес экенмин. Кантип иштегендерди азыр андай токтогон. Ооба. Анан буга чейинки жетекчилер эми ал сөздү деле курук айтышкан эмес менин түшүнүгүмдө. Себеби алар баягы бир аз жеп алышып, анан кийин макул эми кура бер деп көз жумуп койгондой маселе болгон. Андай нерсе комментарий бергенден алысмын, себеби чыныгын билбейм. Мен сизге деп атам. Сизде азыр мындан ары ошентип баягы строительдерди жанагы ресторанга же кафеге, же болбосо анча-мынча артисттердин эмесине, же кыскасы иш-чараларга спонсор кылуу маселесин токтогон болсо, анда сиздер дагы аларга ашыкча бир нерселерди мындай жүктөгөн менен кошо, ашыкча нерселерге уруксат бериштен дагы мындай карманат элеңиздер да. Ошол нерсе токтойбу? Андай нерсе токтогон. Биз келгенден бери андай кылган жокпуз, токтогон. Демек, бар мыйзам чегинде иштеп атабыз. Болду. Окшаттыңыз, болду. Азыр мындай. Эми мен азыр ушул жерден бирде мен жыйынтыктап алдым да айтып коеюн. Мунага окшогон нерселердин баардыгында бийлик бар болгон. Буга чейин Кыргызстанда бийлик таптакыр жок болуп, анан булар строительдер өз башынча эле ушуну сала берген дегенге дагы болбойт. Курулушчулар баардыгы бийлик менен макулдашып анан иш кылышкан. Ошондо дагы бийлик бар эле, азыр деле бийлик бар. Ал кезде деле архитектура бар эле, ал кезде деле ГАСК бар эле, ал кезде деле жанагы башка органдар бардыгы бар эле, көзөмөл органдары бардыгы бар эле. Бирок ошончо көзөмөл органдары туруп, мэрия турат, курулуш агенттиги турат, жанагы курулуш бөлүмү турат, жанагы муниципалдык менчик башкармалыгы турат, жанагы не деген бар, жанагы градосовет дегени бар, архитектура бар, кыскасы көп органдар бар. Ошонун бардыгы курулушту көзөмөлдөйм деп келаткан, азыр дагы ошолор бар. Бирок ошончо көзөмөл органы турса дагы монотип мыйзамсыз курулуштар болгон, мыйзамсыз сатуулар болгон. Бирок азыр ал токтоду. Бирок эми ошол токтогонго чейин курулушчуларды мэрия эмне кылат эле? Мэрия булардан жанагы доляда отурат эле. Мэрия ар түрдүү иш-чараларына спонсор кылып колдонот эле.
мисалы бир чоңураак иш-чара өтө турган болсо, мисалы стадионду ремонттоп бер, жанагы артисттер келди бир Оштун майрамына, ошол артисттерди багып бер, алардын ресторанын каржылап бер, алардын акчасын бер, мейманканасын каржылап бер дегенге окшогон чыгымдарга курулушчуларды колдонуп атышкан. Курулушчулар ошол иштерин, мэриянын ошол чыгымдарын каржылап берген, а мэрия мындай иштерге көз жумуп берген. Ошонун айынан ушундай иштер болуп келген. Эми азыр менин мына курулуш агенттигинен суранат элем. Эми курулуш бул экономиканын кыймылдаткычы. Курулуш бул азыркы биздеги мындай эң бир адамдарды багып аткан тармак ушул. Ошто эки эле эң чоң тармак бар. Бул окуу жайлар, Ош мамлекеттик университети, Ош технологиялык университети, Ош кыргыз өзбек университети дегендей. Ушундай университеттер, анан экинчиси эле ушул курулушчулар, курулуш тармагы. Алар курулуш материалдарын алып атат, алар адамдарды иш менен камсыз кылып атат, алар салыкты төлөп атат. Андан сырткары кыскасы акчанын айлануу процессин, циркуляциясын ушул курулуш камсыздап атат. Рас ошондой болгондон кийин биздин азыркы ушул курулушту көзөмөлдөгөн мекемелер, ошол жанагы курулуш агенттиги баш болуп, курулушчулардын өздөрүн дагы коргоп берсе, жакшы болот эле деп ойлойм да. Ошондо мынага окшогон иштер болбойт эле. Азырынча бүгүнчө азыр ушул курулуш агенттигинин жетекчиси Нурдан Орунтаев келди, азыр бир 6-7 объекти адашпасам кыдырды. Анан азыр эс алууга кетти. Азыр эми эртең эс алууга деп айтат, ал азыр барып дагы жыйын өткөрөм деп атат. Эми эртең дагы Жалал Абадка болгон сапарын азыр токтотуп, эртеңки күндү дагы ушул Ошто өткөрөм деп атат. Ошто дагы бир нече курулуш объектилерин, бүтпөй аткан ушундай проблемный объектилердин бардыгын эртең дагы кыдырам деп атат. Анан мен андан маек сурап атам. Орунтаев мырза, мага бир маек бериңиз. Мен ушул Оштун проблемалары жөнүндө, деги эле курулуш тармагы жөнүндө, Оштун курулушу жөнүндө, ген планы жөнүндө, жана башкалардын бардыгы жөнүндө бир суроолорду берип калайын. Ошолордун бир башын ачып берсеңиз, сиздин ар бир билдирүүңүз, ар бир сөзүңүз мына биздин жергиликтүү жетекчилер үчүн коңгуроо болот экен, эскертүү болот экен. Же болбосо мындай иштегенге ориентир болуп берет экен. И ошону кылып берсеңиз, ошон үчүн мага бир жакшы кенен маек берсеңиз деп сурап атам. Азырынча тура туруңуз деп атат. Эми мен экөөбүз ушинтип азыр бири-бирибизден доолашып атабыз. Эми эртең маек алып калсам, ал маегин дагы беремин. Ошондон дагы көп маселелердин башы ачылгандай болот деп турам. Бар болуңуздар, кеттик.